Ушу акча таап бай болуш үчүнчү мындай эрте туруш керек дейт да. Бүгүн эрте турдум, кийиндим, каяка барыш керек дегендейчи. Бул биздин Накта подкасттын жаңы чыгарышыбыз. Бизде бүгүн конокто Жанази Салымбеков или биз коноктобуз деп айтсам туурараак болот. Сизди ошондо блогер десемби, же вайнер десемби, же кудул десемби? Кудулмун деп өзүмдү айтып ийбейм. Анткени азыр мен туруп эле ооба мен кудул элем, мен күлүп элем деп тура берсем анан жактан бирөө айтат да. Чын эле кудулдарчы, монтип көрүчү, могу брат кудулбу депчи. Эл айтсын мен кудулмунбу, Ой. Тур колумду алып чай койчу. А могу кийимдериңиз арасынан кучу мындай катуу кийимдериңиз барбы? Жок, эми биз катуубузду өзүбүздө кийиндим эмне кылабыз. Өзү жашоо бул сатира деп коет го. Кайгырган нерсени күлүп жашайбыз депчи. Канчалык биз кайгылуу моменттерди көбүрөөк жашай турган болсок, ошол моменттер дагы да уланып кете берет экен. Эгер биздин ичибизде бирөөгө кек сактасак, бирөөнү көрө албастык кылсак, жашообузда ошону чакыра берет экен. Ушу вайн тартып өтүп жашоодо несерьезный болуп калганга коркунуч барбы? Серьезный адамдар бар да. Серьезный, серьезный. Движениялар несерьезный да. Несерьезный адамдар бар, серьезный, движениялар серьезный да. Анан кийин сама несерьезный болуп калды. Алла Таала өзү айтып атат, мээримдүү, ырайымдуу болуп атат да. Биз ошондой болгон сайын адамдар да бизге жакындайт экен да көбүрөөкчү. Ассалаумалейкум. Кандайсыз? Жок, калдык. Жок деп койсун. Торку. Топ. Кстати, бүгүн Кирлек жатыр, колумду карайм го. эмне бар депти. Бүгүн Жанипенин туулган күнү экен, болгондо съемка күнү. Рахмат. Анан, Көңүл. кстати, бир суроо бар да, сага күтүрүңүз. Муну кармасаңыз. Так, сейчас петличканы таап койбойм биринчи. Так, он работает, не работает? Кнопку называй, да? О, все, заработал. Сразу там кол. Сразу под майку лезу. Колум жылуу экен. Сиз, кстати, вот эме кылдыңыз го. Сказали, что мне надо утром приехать к вам. Эртең биз өзү эртең менен съемка кылбайбыз да. Эмне үчүн эртең менен бул? Эме биринчи могу эме айтып коеюнчу, торт алып келгенде ушуну эми беришим керек да азыр, ажы бербей эле. Холодильник, күтөсүң да, холодильниктеги эски торту берейинби же болбосо. Эми эртең менен деген себеби жанагы ар бир жакшы нерсенин башаты эртең менен болот дейт го. Мындай эрте туруп алчу бир жайым бар. Жумушум барбы жокпу, жанагы бир рилсим бар, көргөн эмеспиңби? Эме деп сурайм го элденчи. Ушу акча таап бай болуш үчүнчү мындай эрте туруш керек дейт да. Бүгүн эрте турдум, кийиндим, каяка барыш керек дегендейчи. Азыр кандай турган каяка барышты билбейм, балдарга чалсам бүт баары уктап аткан болот. Келе, жүргүлө. Өтөрүз. Так, бүтүрүз муну петличканы божол текшерип коелучу. Давай. Кетип атабыз, всё классно. Всё, куда мы? Сюда. Залга өтөлү, каяка өтөлү? Биринчи болгон коюп койбойсузбу? Эмечи, тетиги мондай бир мондай даярданган анча-мынча нерселер бар да. Ушулар походу жайылуу жака. Жайып атып сүйлөшөлү жака. Биринчи обзор кылып көрбөйсүз, биринчи Давай. жакшы болмок. Бул жерде мындай биз көзгө илинген нерсе. Дароо эле кирип эле буну көрдүм да. Билбейм мен, короче, кечирип коюңуз. Ар бирөөгө кирсем өзүм үйүмдө эле жүрө берем да. Ооба. Бул эми 114 сүрөнүн бирөөсү болгон Нас сүрөсү. Ауз билетин шейтандан өзүм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу би раббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин-нас, минал джиннати ван-нас дейт. Бул биздин Кудай Тааладан бир чети дуа кылып, бир чети эң акыркы сүрөлөрдөн бирөө болгон Нас сүрөсү илинип турат. Көп жыл болду ушул үйгө көчкөндөн бери ушул илинип турат. Сиз арабча окуган билесизби? Ооба, арабча окуйм, бирок сүйлөбөйм, бирок окуйм, ооба. Интересный моменттер бар экен. Бул жакта эмеңиз бул гардеробуңуз окшойт, мындай көзгө илинип бир нерсе ачып турат да, ушуну бир өзү негизи гардеробтон баштайт да. Эмне бар бул жакта? Өзүңүз ачып көрсөтөрсүз мындай бирөө. Төшөнчөлөр бар эмне? Кимден жашырмак элек турабы? Негизи шешеп салабыз буларга, мындай бербейбиз да. Бул жерде жай намаздар бар эми. Жай намаз коллекция сыяктуу нерсебиз бар биздин үй бүлөбүздүн. Жактан бияктан келген жай намаздарды чогултуп, Турциядан келеби, Умрадан келеби, ушун жай намаз чогултуп коебуз. Ошон жаздык көбүнчө молар походко кетет да, походко кетирерди, ушуларды алып келе силкип кайра жайып коебуз да. Биякта эмне бар экен? Биякта копилка. Акча бир. Бул деген, бул айтып кетчү нерсе, бунун крышкасы бар. Бул эми Элим Барсыңбы фондунун уюштурган жанагы жарманка акцияларынан бирөөсү. Ушул жерде ушуларды топтоп, анан жылда бир ооба, жылда топтоп, анан ошо муктаждарга, элдерине беребиз да.
баш сыткалган түрлөрү. Эң баш сыткан түрлөрү. Мына кепкаларым бар. Сен Жаник Бекеде легенда болгон ар кандай кепка, ар бир видеону кепканы көрсөң бир видео эске келет го. Тоже коллекционер получается мындай. Жок, коллекция эмес, бирок эме эң башкы эме тиги бизнес өндүрүштү колдойбуз да, мындайчы. Мага сөз керек нерсе. А могу кийимдериңиздин арасынан кучу-мучу мындай катуу кийимдериңиз барбы? Жок, эме биз катуубузду өзүбүз кийимден эмне кылабыз? Тамаша эми. Может, эске келген одежда көтөрсөзүң бир окуя менен балким эске жакын. Бир кофточкам бар, ошону айта кетейинби? Алып келе коем, аякта турат. Азыр кофточка алып келингет. Кандай болду, жаңы формат жагып атабы? Бул биздин Акта подкастын жаңы чыгарышыбыз. Бизде бүгүн конокто Жанаji Салымбеков или биз коноктобуз деп айтсам туурараак болот. Бүгүн ушундай выездной, мындай көбүрөөк ачыш үчүн, кызыктуураак болуш үчүн. Кофта. Маркин көрчүлгөндөрү билет. Кофта менен аябай көп рилс тарттым негизи эле. Фетишиң жолуп калбасын. Эң биринчи рилстерим ушул кофта менен связанный болгон. Билбейм, мындай өзүм дагы ушул кофточканы аябай жагат, эмнегедир ушул эми Кудайдан го, бирок ушул рилстерим, ушул кийген кофточкалар эмнегедир көп просмотр алсачу да. Билбейм, өзүмө дагы мындай талисман сыяктуу бирдеме болуп калган. Ошол эми кийимге деген ушуну айтып келсем. Сатасызбы? Жок, аукционго койгом го эми. Так, эми в принципе бул жакты полкон көрдүк. Дальше каяка өзүңүз мындай ориентир? Келиңиздер, бияка өтүңүздөр. Бул жак Ооба, бул жер детский рабочий болуп дайынданган. Негизи могу кыйын киши болуп, могу столду өзүмө рабочий кылып даярдагам, бирок если честно, бир 2 жолу отурдум го дейм, ошондон беричи 5 жылдан бери. Детский захват болуп кеттир, бул жер детский рейд. Ооба, ошондой болуп кеткен. Бул жерлерде негизи мен соодагер үй бүлөбүз да. Анан ар бир адам, эркек баласындачы айрыкчачы мындай көп случайлар болот экен да. Тиги жумушка аттанып, бул жумушка аттанып, анан ар бир жумуштун өзүнүн бир калып калган бир буюму болот да. Допустим, моякта эмне бар экен? Бир убакта моякта чын эчтеке калбай калыптыр, көрсөтөйүн десем. Бир убакта, допустим, бир фломастер саткам, же болбосо дагы бир запчасть саткам, ошолорду акырын мояктарга коюп койчумун да, көрсөтөйүн десем. Примерно память болсун депчи. Бир кезде эгер Amazon'да иштесем, Amazon'дун бирденеси турчу. Анан дагы бир темир тезек сатсам, темирдин бирдемелерин коюп койчумун. Эми примерно ошондой болчу да. Өзү Салымбеков деген фамилияңыз өзү Жанаji Салымбеков да фамилиясы. Жаник Салим деп билесиздер, бирок Салымбеков. Анан сода десеңиз, анан үйүңүздү көрүп, чөтө ошо Салымбековдун тууганы эмеспи деп ой кетиши мүмкүн да, сурап коеюн. Эми негизи ыраазычылыгын билдирем Аскар байкеге. Неги Салымбеков деген фамилияны бренд кылып койду. Мындайча айтканда, Салымбеков деген фамилия нарымдын амбассадору сыяктуу болуп калды деп ойлойм да. Эми бирок тилекке каршыбы, кандай билбейм, ал байкеге тууганчыл жагыбыз жок. Фамилиябыз чынында эле окшош. Атам Салымбек, Таластан болот. Ал байкелер нарымдыктар да. А так, конечно, ал байкенин көп кылган иштерин баалайбыз, сыйлайбыз, элге кызмат кылып жүрөт. Ошондой болубуз келет. Эми буюрса фамилиябыз эмес, кылган иштерибиз да окшошуп калат бир күнү. Өзү бул чыгарышты көрөсүздөр, Жаныдил байкенин көп жактан ачабыз. Көп өзү кызыктуу персонаж. Көп деле жебим жок эми, карашы. Бул жактан мындай оператор мырза, мындай кылып көрсөтүп салбайсызбы? Карасаңыз, полка китептерди. Канча китеп? Вот суроодо булар реально окуйсузбу же мындай просто для видео чогултасызбы? Чын айтсам, айтыңыз. ооба, чын айтсам, кенедей чагымдан баштап бир аз китепке жакынмын. Эң биринчи китептерим, бүтүргөн китептерим мен 4-5 класстарда бул кыргызский народные сказки деген китеп болгон. Ошодон баштап эле мен кыргыз адабиятына, негизи эле дүйнөлүк адабияттарга бир аз мындай желанием ачылып кетти десем болот. Бияктагы эң жакшы көргөн китептеримдин бирөө бул Келгел. Мына могу Төлөгөн Касымбековдун Келгел деген киносу, киносу дебедим да, китеби. Бул жерде Курманжаннатканын Сынган кылыч окуялары айтылып кетет. Ооба. Тиги жерде Касымал Жантошевдун Каныбек деген кино дебедим да, кайра китеби турат. Аны бир 3-4 жолу окудум го. Тоже аябай кыргыздын патриоттук сезимдерин ойгото турган китептер деп ойлойм. Религиозный китептер да көп экен, ооба, китептер да. Ооба. Религиозный китептер көп. Үй бүлөлүк, негизи биздин үй бүлөбүз динге бир аз жакын болгон үчүн апам ушул диний иштерин аркалап Кыргызстан келечеги үчүн кам көрүп дегендей, ушул жерден үйрөнөбүз. Биздин энергия ала турган жерибиз ушул жер. Баарыбызына сунуштайм. Ар кайсы эмеден китептер бар бул жер. Тигине тиякта Улмиддин тиги эменин биздин эме деп коет го, биздин динибиздин
мындайча айтканда балким конституциясы деп айтабыз. Башка эрежелери. Башка эрежелери, илмий хал деп коет. Ошолор бар. Орозо жөнүндө мына биздин Фатима, Айша энелерибиз жөнүндө, көптөгөн халифат сахабалар жөнүндө. Ошондой эми. Сиз кандай мындай өзү бир жумада бир китеп окуйсузбу же мындай бир мындай бир график сыяктуудай кылып алып барасызбы же жөн Негизи ошондой алып баргым келет. Күнүнө бир 10 барак жок дегенде бир окуп турсам деген ниетим бар. Эми кээде болот, кээде болбойт дегенде бирок аракет кылабыз. Ооба, аракет кылам, аракет бар. Эми жанагы аракет бар, жылыш жок дейт го, ошондойчу. Машина издөө бүтпөгөн азапка айландыбы? Жергиликтүү базардын сюрприздеринен алыс болуңуз келеби? ТЛВ Авто сиз үчүн Түштүк Кореянын таза базарын ачат. Биз сиздин ишенимдүү экспертиңизбиз. Ар бир болтуна чейин текшерип, мотордун ичин эндоскоп менен аңтарып, жана сизге толук отчет беребиз. Унаанын таза тарыхын жана жаңыдай абалын сатып аласыз. Биз бюджетиңизге жараша эң мыктысын таап, логистикасын эсептеп, Бишкекке чейин под ключ жеткирип беребиз. Жашыруун комиссиясы жок, болгону таза пайда жана сиздин тынчтыгыңыз. ТЛВ Авто эң мыктысын өзүңүзгө алыңыз, калганы башкаларга калсын. Мен мындай еще сүйлөгөн сөздөрүңүздүн мындай башкача манерасы бар да, түшүнүксүз. Сиз каякта болуп каласыз? Нарындыкпы, Таластанбы же каякта дедиңиз? Көлдүктө да көп спор кылды. Анткени сүйлөгөнүн байкайсыздар го. Мен тайкелерин эстетип атат да Таластагычы. Эме түшүнүксүз дегенди түшүнбөй калдым, кандайча деп койду. Өзү эң башында айтып кетчү нерсе кыргызстандыкмын. Кыргызстандыкмын. Ооба, эми бул банальдуу нерсе болушу мүмкүн, бирок мен үчүн аябай маанилүү бир сөз. Анткени мен өзүм ата журтум Талас, Таластын Кара Бура районунун Чолпонбай деген айылынан болом. Атам Салымбек, апам Алымкан ошол жерде. Чоң атам көз өтүп кетти, жай жаннаттан болсун. Эркек кишинин негизи 3 журту бар дейт го. Бирөөсү ата журту, бирөөсү апа журту, меники көл, в этом случае үчүнчүсү кайын журт дейт да. Кайын журтумчу. Анан анысы кандай, көлдө төрөлүп өсүп калгам, Түп районунун Кош Төбө деген айылында тайнемдин, тайкелердин колунда. Алардан дагы аябай ыраазымын. Жашоодогу көптөгөн нерселерин алып үйрөтүп кетишти. Анан дагы бир аябай белгилей турган нерсе, мен аябай жакшы көргөн жеримден бирөө, тууганчыл жагым жок болсо да, бул нарын. Анткени мен бала чагым, мен мектепти өзүм нарындан бүтүргөм. Азыркы сиз Таластык, көлдөн өсүп, нарындан окуп, анан Бишкекке Ошкон досторум бар. Баткендин өрүн жеген. Ол кыргызский продукт. Ошон үчүн айтам, кыргызстандыкмын деп атпаймынбы? Жалал абадка барам го буюрса жакында да тоже. Эми ошо айта кетчү нерсе, нарындан аябай чөйрөм, негизи эле досторум, өзүмдүн классташтарым ошол жерден болгондуктан нарын аябай жүрөгүмө жакын жер. Каяктын балдары мындай көбүрөөк шаңдуураак, тамашага жакыныраак, нарындынбы, Таластынбы же көлдүн? Эми ар кайсы жерде, Таласта деле, Нарында деле, Ошто деле, эми дакыр эле мындай думкач жүргөндөр шаңдуусу деле бар. Эми ал билбейм, эметпейт го дейм, мындай бөлүнбөйт го дейм. Есть плохие люди, нет плохих наций дечү эле, ошондой сыяктуу го дейм мындай. Жок, эми все равно, мне кажется, как будто көлдүктөр үстүндө жашоого шаңдуурактай сезилет го, мындай бактылуураак. Ал сезондугу дейм. Кеттик булар уже. Залга өтөлү. Силерге күлсөңүздөр ушул жерге уже жактырып басып кеттиңиздер. Сөз түрдө керек. Сөт күзү коюн, кеңдигин тартпай. Могул бул үйгө 2016 көчүп келгенбиз. Бул үйдүн ошо ремонтун, софиттер, люстралар, мен ошол кезде Кытайда иштечимин. Кытайдан алып келгенбиз. Айткандай, кыргыз негизи эле менталитетине аябай мындай жакынмын. Өзүм айтыштарды жакшы көрөм, этно сүрөттөрдү жакшы көрөм, музейлерди көп барам дедим, бирок барган жашырам, ошон үчүн моуну да ошого чагылдырганга аракет кылгам. Бул Кожо Жаштын жанагы эмеси, элик беле, ошону чагылдырганга аракет кылгам, тоодон чыгып дегенде анан бияктан карман албай түшүп калат го, мынтипчи. Кожо Жашчы. Ошо анан биякта Аскарда калган азыр абалым Кожо Жаштай деген. ооба. Абалым Кожо Жаштай дегендер бар беле, ошондой сыяктуу. Өзү айтыш дүйнөсүнө мына кызыккан адамдардан
мен көбүнчө байкаганда мен атам курак же атамдан улуу адамдар да, мисалы үчүн улуу адамдар кызыгат. Сиз азыр кызыгам деп атасыз, өзү канчада толдуңуз? Планыңыз менен канчага толдуңуз? Бүгүн 34-кө толдум. Быхана койгон 34. Эме 34-кө толдум. Бирок ушу кенедей чагыман эле өзүм бир калп айтпайын 10-класс, балким же 9-класстан баштап эле ошол кезде Элмирбек Эманалиев, Мирлан Самый-Кожо байкебиздин ырларын, Алы Туткуучу, Жеңишбек Жумакадыр байкелердин саптарын аябай жакчы. Мындай туура нерселерди айтышчу да, жөн эле бар бүт эле акындар жакшы мындай мен купулма толот дей бербейм, бирок мындай тоже эл үчүн күйгөн акындар бар да, ушул келечектин могу жаштарга бир неме берип калайын, угузуп калайын дегендер бар да, ошолордон балким жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет дейт го, ал байкелер айткандан балким биздин да жүрөккө жеткен окшойт. Ошол кезден баштап аябай жагат да. Эми азыр дагы айтчу нерсе аябай сонун акындар өсүп келатат, алар эле эмес. Мисалы үчүн азыркы мага жага турган бул Нурсултан Малдыбаев, Кутман Садыбакасов, анан дагы кыздар бар. Кыздар дедим эми. Кыздар бар? Кыз акындарчы, ошолор аябай жагып келет. Өзүм мен эми азыр ушу бир аз ушул айтыш дүйнөсүн айтып, кызыккан нерселерибизди айтып, мындай сизди ачып баштатабыз да. Эмнеге кызыгабыз жашоодочу өзү. Анан бирок Instagram баракчаңызды караса, сизди эмне деп аташымды билбей калган учурлар көп болот да. Сизди ошондо блогер десемби, же вайнер десемби, же кудул десемби, кайсыл мындай өзүңүздү кантип позиционировать этесиз? Өзү негизи. Кимди эсептейсиз? Блогер, негизи блог деген сөз бул өзүнүн бир жашоосун бир чагылдырган адам. Мен балким блогерлерди көрүп жүрөм, андай боло албайм, мен блогермин деп айта албайм да, анткени мен блогерлердин аябай өзүн тартып, тиги жакка отурдум, бияка жаттым деген аябай жакшы эмгек талап кылат да, баарыбыз эле кыла албайбыз ал нерсени. Ооба. Жаткан нерсе. Ооба. Балким мен вайнермин деп деле айта албайм, өзүмө бир клише койбой эле коеюн. Эми буюрса элге жаккан жаксын деп эле бирдемелер тартып атабыз, эми эл өзү кантип атайт, эл тараза дейт го. Анан кудул деген сөзгө, кудул деген негизи ойлойм, кудул деген бул илгертен келген ойчул даанышман кишилер болгон да, элдин көйгөйүн, элде бир проблема болуп жатса, ошону өйдө жаккабы же элгеби бирдеме кылып жая билген адамдар да, мына тамаша иретинде бирдемелерди коюп, бирдемелерди салып, ошону мындай кудул деп коет да, алар улуу кишилер болгон. Балким мен ошолорго умтулганга аракет кылам, бирок эми кудулмун деп өзүмдү айтып ийбейм. Анткени азыр мен туруп эле ооба мен кудул элем, күлүп элем деп тура берсем, анан жактан бирөө айтат да, чын эле кудулдарчы, монтип көрчү, могу брат кудулбу депчи. Эл айтсын, мен кудулмунбу? Кудул деп койчу деп коеюн. Комментарийде биздин көрүүчүлөр айтсын, сиздер өзү кантип ойлойсуздар? Жана Дилбайки ким? Кудулбу, вайнерби же блогер дегендер балким блогер деп жазып кетсин. Ооба, эми ой пикириңизди жазыңыздар. Мы открыты ко всем предложениям. Бирок эл блогер десе блогер болом, вайнер десе вайнер болом, боло берем. Эл эмне десе ошо боло берем, короче. Элдин улуубуз деп коеюн. Эми тортуңузду алып, торту жейин. Холодильникте эски торту кесип койбосун. Мен башкача тортто ойлонуп келип атпаймынбы? Жүрүңүздөр жетебиз деп жетпей койдук. Эме бул комната эмне? Кайсы? Наркы жакта бир комната калып кеттиби? Эми бул жата турган комната, билбейм канчалык кызык. Ачып көрсөтүп коеюн. Жакты жатат. Бул жерден вайндарын жаралып калат, могу жерден жатып, анан тур барып, жана балким бир вайным бар. Эми аялым эшикке чыкпайсыңбы деп аткан бир видео бар го. Жок, чыкпайм, каяктан, эшикте жүрүрмөк элем, досторум күтүп аткызса, ошол жерге кирсин ошо достор деп эле жаткан жерим бар, могу жакта чыкпайм депчи, анан форма менен тура калам да. Мындайчы барбай, балким көрсөңүздөр керек, ошол жерге тартылган. Анан апамды ойготкондо, атамды ойготкон деген видеом бар. Апама монтип келатсам эле, ким өлдү деп тура калган жеричи, ошол бар. Атам болсо күлбөйт. Бар жокчу, үйдө жок деп койчу деген сыяктуучу. Ошондой. Бул жер эме экен, творческий ойлор чыккан, вайн. Если чын айткандачы, могу үйдүн баарынан эле бир бөлүгүнөн бирдемелер тартылып келген да. Өз үйдөн эле тартып кетебиз баарын. Конечно, бүт баарын эми бүт вайндар үйдө жаралат деп айтпайм, эми анда бир аз күчүнүрөөк болуп калмак го, бирок эми колдон келишинче могу үйдө бирдеме тартыла турган болсо үйдөн тартам. Ооба, аял күйөөсү эмелерин, жана чай ичип отургандарын. Кийин бул үйүңүз музей болуп калса айтасыз да, бул жакта мен канча вайн тартылган, керек болсо накта подкастта эле келип. Эсче плоскомыйцалар бар болуп коюн. Общий баардыгы $700. Ошо. Маяк жаап коеюн эми. Кырсына турган деле аябай көп нерсе жок. Жаап коюп эми Кухняга өтөлү? Эми өтөлү. ооба.
мондай бирдеме даярдап койгонбуз эми. Турецкий завтрак. Бул чеме да? Мен акыркы 5 жыл өзү Турцияда жашап келдим. Азыр эме кылып коеюн. Мону алып кол менен ала берейин да. Оператор байке оозуна салып коеюн, биз байкуш бизди карап коймок. Сулгуп кетпесин дейсиңби? Биз 300 өтүп кетет да. Күттө экинчи оператор бар да, ага. Келе. Чай коюп коеюнчу мен азыр. Все, ампесе чын атасы 200 өтүп кетип мындай. Конечно, конечно. Покормить надо дегендей. Баса, могул жерден жанагы дагы бир эми легендарлуу деп айтсам өзүмдү мактаган болуп калам билбейм, сары тряпка деген ушул жерде тартылган. Легендарлуу, ошенткөнчү. Могул жерде сары тряпка тартылган, монтур. Идиш жууп аткан болуп эле, мен тряпканы көрүп калып эле. Монтур эле кетем да жайгача. Ошол видео ушул жерде тартылган. Дагы көп эле видео тартылган болуш керек. Сиз тамак өзүңүз жазып салбайсызбы? Өзүңүз жазып салгандай көрүнөсүз да. Жок, жасап салбайм. Тыжган болуп кетти. Аны айтсам азыр тияктан бирөөлөр шок болот го дейм, аны карап туруп, сен эмне тамак жасайсың депчи. Атак эми жумуртка коюп чай коюп койбой жайыбыз бар эми. Анын бир бүт бара кыла бербейт го деп койсуң. Өзү мен негизи ар бир конок келгенде холодильникти карайм, ачып берсем болобу? Смело. Өзү билесиздер да, сагы ачаган тамак жакшы көргөн адамдар ана. Не бар экен холодильникте? Жыргатканда эле эчтеке жок окшойт. Зато эме домашний. Көп ингредиенттер экен да, мындай тамак жасаганга, өзүңүз эме кылганга. Анан балким байкасаңыздар керек, көп турецкий нерселер бар үйдө. Эмеси турецкий кофе, турецкий чай, анан дагы таттуулар турецкилер көп да. Акыркы бул эмеге байланыштуу окшойт. Мен акыркы 5 жыл Турцияда жашап келдим. Анан ошол жердин негизи эле мага продукциясы жагат. Анан эртең мененки завтрак кылуу менталитет жагат. Анан бирден бир бүгүн эртең менен чогулган себебим мыяктында да кичинекей жакшы жаман кылып бирдеме даярдап койгом дейм. Примерно ошону көрсөткүчү. Окшош экен, турецкий завтрак. Жанагы айтат го, силердин эң жакшыңар бир нерсени үйрөтүп жана үйрөткөнүңөр дегенчи, ошол сыңар ушул көрүп келдим деп, могу үйрөткөнүң ушул деп койсуң. Ушун баарын бет. Ушун чай кайнаганын күтүп атабызбы? Отурабы? Эми отура бер. Ооба, отура берели. Кээ бир жерлер бар. Ал жакта жөн эле тамак жегени эмес, жакшы атмосфераны сезгени барасың. Киргенде эле шаардын ызы чуусу сыртта калат. Ичинде тынчтык, жайлуулук, жылуу маанай. Жылуу тосуп алышат, баары шашпай өз нугунда. Тамактар болсо өзүнчө рахат. Жаңы даярдалган жыты буркурап, карап эле табитиң ачылат. Даамын татып көргөндө түшүнөсүң, бул жерде сапатка көңүл бурушат. Жөн эле курсак тойгузбай, чын эле рахат аласың. Бул жерге ар ким өз максаты менен келет. Үй бүлө менен отурууга, достор менен жолууга, же жөн эле эс алууга. Анткени кээде көп нерсе керек эмес. Жакшы тамак, жакшы атмосфера жетиштүү. Ошондуктан бул жерге кайра келгим келет. Анткени бул жөн эле кафе эмес. Мубарак, даам менен жайлуулуктун айкалышы. Урматтуу көрүүчүлөр, силер, надеюсь, что тоже ушу чай даярдап, чай менен чогуу бизди көрүп жатасыздар. Анткени бул жакта кадимкидей завтрак кылып көрдүк турецкий. Кстати, монун операторлорду коелу. Ооба, 200 өтпөсүн. Нарындык врачка берчи. Алчы. Ампесе кийин ич өтөт да, чында эле. Ооба, суг өтүп кеттик көбүбүз. Могу эмеңиз боюнча, күлкүңүз боюнча көбүнчө эмне комментарийлер окуп калгам да, мындай жасалма эмне окуп калган? күлкүңүз боюнча. Эмне окуп калгам? Комментарийлер. Жасалма деп мындай. Күлгөнүңүз башкача деп, бул өзү Жасалма күлкү деппи? Сен жазган окшойсуң аны. Мен өзү ушундай жасалма күлкү деп, анан негизи мен бир статьяны окудум да, ал жакта керек адамдар атайын күлкүсүн мындай даярдап эме кылгандар бар экен. Сиз ошондой кылдыңыз беле? Жок, эч качан кылган эмесмин. Бир история айтып берейинби? Бир кымбат машинанын жанында турган болом да. Анан могулар акчаны каяктан эле табат деп сурайм да, видеогочу. Анан ошол видеодо где-то бир 3000 комментарий бар да. Бирок 1,5 миңичи, 1,5 миң жарымдан көбөдөсүн болот. Күлүп койгом да ошол жерде, жөн эле күлүп койгом да. Ошол күлкүнүн жөнүнө да. Чын айтсам, ошо сен айткандай ошо элдер мен эме бирдемени тартып аткандачы, допустим, карайсың да кечке ооба бирдемени тартып аткан, предпросмотр кыласың, тиягын монтировать эткенди карайсың, биякта карайсың. 100 көрсөң делечи,
тиякта адамдарга жетпейсиң да, комментаторлоргачы. Бир нерсени по-любому байкап чыгышат да. Такыр ушу көңүл бурбай болуш керек деп өзүң көңүл бурбай кылып турган нерсени ушундай айтып чыгышат, шок болосуң да кийинчи. Эми ал тоже биздин элдин көрөгөчтүгү, кыйындыгы деп эсептейм. Жакшы, жаман жазган болбойт, бүт баары эле жакшы сөз айтып, жылуу сөзүн айтып турат. Өзү негизи хейт менен канчалык көп кездешесиз? Же акыркы жолу кандай мындай прям хейтке түшүп, аябай переживать этип? Мактаныч болбосун билбейм, эми хейтке деле кездешип көрө элекмин. Балким эми негизи эле бул жашоодо деп кетпеймби? Блогто дагы мындай балансты кармай билген туура экен да. Допустим, мына төртөөбүз турабыз да, могул жердечи. Мен келип туруп эле азыр төртөөбүзгө мындай бирөөбүзгө жакпай турган бир сөз айтсамчы, конечно, бирөөгө жакпайт, бирөө бир нерсесин айтат. Анан мен мындай ой жүгүртүүсү туура эле кишичи блогко деле чыкпайт да, мындай элге эмнени айтпаса, тияка деле айтпайт да. Анысы кандай? Эгер жакшы эле сөз айтсаң, хейтериң деле болбойт деп ойлойм да мен, мисалы үчүн. Мен эмне жаман кылып атам, хейтке чөп тургандай дегенди айтып атпсыз да мындай. Ооба, эми жаман кылып атам дегенде кээ бирөө чын эле жаман кылбайын деп хейтке чүгүп калгандар бар да. Ооба. Бирок эми Кудайга шүгүр, эми мен ойлойм, чын айтсамчы, ушу мен катталуучуларыма, менин подписчиктериме ушунча ыраазымын, баарын жакшы көрөм. Ушунча бүт баарынын ички дүйнөсү таза деп ойлойм. Анткени аябай соң сөздөр жазышат, бүт баарына жооп бергим келет, сүйлөшкүм келет, бирок эми убактым болбойт. А так эми хейтерлерим жок деп айтсам болот го. Эми буюрса дейинчи. Жан Дилбайке өзүнүн подписчиктерине айтып кетсе жаман биякта эме жазып кетилечи силер дагы. Мен эмнеге айтпайдымдар? Силер да жазып билдирип койгулачы, биз деле вообще-то акылдуубуз, интеллигентпиз, аябай жакшыбыз деп силер жазып койгулачы. Ооба, бүт баары эле ошондой. Эми буюрса Кыргызстанда канча эл боло турган болсо, бүт баары мен буюрса перспективный подписчигим деп ойлойм. Биздикине тынбай деп. Өзү негизи могул рилстерди, идеяларды ойлоп тапканда ушинтип эле жашоодон ойлоп табылып кете берет да туурабы? Мына жөн жашап атып эле же мындай отыруп жазасызбы? Жазган деле бар. Мен эгер телефон болсо көрсөтөйүн деп атам эле. Заметкимде негизи сеники сүйлөшүп атабыз да азыр бул жердечи. Анан экөөбүз биринчи жолуктуп кол, биринчи жолу жогулттук. Мен сага же сен деп сүйлөй албай эле, же сиз деп сүйлөй албай эле жашын биле албай атам да. Анан силер деп эле бирдеме тияктан айландырып келип атам да. Акырында сен менден 15 жаш күчүсүң да. Примерночу. Анан ошондой бирдемелер жазып коюңуз азыр элечи. Анан сразу эле мен ойго келгенде эле тартып салсаң, балким мен күлкүнүчтүү болбой калат, күлкүлүү болбой калат дейинчи. Күлкүлүү болбой калат, балким бирөөгө өтпөй калат дегенде. Анан ошону качет этип бирне тигиндейчи, мындайчы дей берипчи. Эмески деп ооба. Мисалы үчүн достордун арасында отурганда деле бирөөнү шылыңдап койсоңчу, анан тигил досуң подключаться этет, анан могул дос подключаться этет, бакыр барып музык телефонду болуп, такыр мындай абсурдный нерсе пайда болуп калат го, бирок күлкүлүү. Примерно ошондой да. А так эми бүт эле рилстерди өзүм мындай жашоодон алып эле тартып ийем дебейм, башка бирөөнү карап, могу биздин менталитетке туура келчү да экен. Моягы мындай кылып койсо болчу да экен. Могу мен деле жашагам, давай тартабыз деп эле ушундай пример жаралып кетет да. Өзү негизи мисалы үчүн көп эмеңиз, рилстериңиз үй бүлөлүк балык мындай таянган, анан көп моменттериңиз мындай күлкүлүү жагынан көрсөтөсүз. И рилстериңизден карасам, как будто мындай чисто кыргызский үй бүлөдө өскөн ошол нерсе, жашооңузда ошол нерсе чын эле болгонбу? Баары көрсөтүлгөн нерселер. Ооба, негизи көп эле болгон, айрыкча атам менен көп болгон деп ойлойм. Жана атам уктап жатыпчы, телефонду уктап жатканда апаң келе тойготот, анан тиги келе тойготот, ойгонбойсуң да. Атаң шактар утканда эле кандай турганын билбей каласың го. Примерно ошолор. Анан ошол эле жана сары тряпка деген кээде конокто турсаң эле мындай сүртүп кетишет го. Тряпка жок, бирок мындай уруп турат го, жытчы берасчы. Примерно ошондой. Анан ушундай бир жашоодон өткөн тамаша жок деп коет го. Анан ошондой бир случайлар болот. Айла жоктон күлөсүң да, мына ушул болду депчи. Бир анекдоттон укчу элем же, ушул мен болот абы деген сыяктычы, ушундай, ооба. Өзү негизи бул эмне кантип айтсак болот? Бул жашоодогу позитивдүү көз карашпы, же жашооңуз какадыбы? Кандай түшүндүрсө болот? Же мындай өзү жашоо бул сатира деп коет го. Өзү кайгырып турган нерсени күлүп жашайбыз депчи. Сиз ушуну позитивдүү көз караш менен жашайсызбы же? Ар кимдин өзүнүн бир көз карашы бар экен да. Бир ситуацияны, бир окуяны эки киши такыр эки башкача түшүнүшү мүмкүн экен да. Бир окуяны айтып кетейинби? Бир киши Европага барыптыр.
Европага барып эле ал жактагы элди көрүп эле, аяктын менталитетин көрүп эле, баары образованный, интеллигентный деп, окуй барайынчы, мен өзүмдүклөрүн айтайынчы дейт экен. Даже айтат экен, Европада бүт жер таза дейт экен. Анан ушундай нерсени байкадым дейт экен. Кыргыздарга айтып атат да. Элдер метрода барат да, китеп окуйт экен, ушунча образованный десе, бирөө айтып коет дейт. Эми бизде деле метро болсо, биз деле окумак экенбиз деп коет дейт. Анысы кандай бир ситуацияга мындай эки башкача көз караш менен караса болот экен да. Эгер мен бир окуянычы көрүпчү, бир көйгөй болду дейли, ошону тамаша иретинде эми болуп турсун, эмне болмок эле деп кабыл алып койсомчу, кийинки окуячы užечи мага келаткан окуячы уже бир позитивдүү бир эме алып келет экен да мага, мындай смысл алып келет экен да жашоомочу. А эгер мен кеңдүүлөрүн тартып эле, ой тигиндей болуп калды, анан мындай болуп калды, ар бирисине бир күнөөкөрдү издей берсемчи, ар бир проблеманы да чоңойто берсем, жанагы проблема чоңое берет экен да. А мага зачем ал кереги бар? Андан көрө бир проблема келтирип койсо, күлүп кабыл алып, по-любому келди ал, кетпейт. Жаман кабыл алам, жакшы кабыл алам, ал уже я с этим живу дегендейчи. Анысы кандай ошо бир аз позитивдүү кабыл алганга башкалар да чакырганга аракет кылам. Бир көйгөйдү мындай ойлойт да кээ бир адамдарчы, допустим, бир ата энеси урушуп койсо, же болбосо бир келинчеги менен бирдеме болуп кетсе, же достору менен бирдеме болуп, ушул менде эле бар экен деп ойлойт да көбүнчөсүчү. Же көчөдөн кетип барат, неудобный бир случай, менде эле бар экен деп ойлойт да. Анан эмнегедир балким ошодон улам өзүн бир аз жемелеп жүрө бергендер да болот да. А жок, ошону бул баарында эле бар. Наоборот, бул какан нерсе болушу мүмкүн десеңчи, башкалар дагычы глухой, башкалар деле артыбайды, комментарийлерде көп калам да, башкалар деле ушундай турбайбы депчи. Анан кандай бир жашоо жеңилдей түшөт го дейм, мына позитивдүү көз караш менен кабыл алсаң деп ойлойм. Кайгыруу моменттер болобу? Мен билбейм. Сиз анан кайгыруу деген эки бири-бирине жарашпаган сөздөй сезилет да, бирок эми ар бир адамда бир өзү кайгылуу моменттер болуп болуш керек. Депрессия Албетте, эми кантип болбойт, адамбыз да. Болот. Эми бирок ошол кайгылуу моменттерчи, канчалык биз кайгылуу моменттерди көбүрөөк жашай турган болсокчу, айтып атпаймынбы, ошол моменттер дагы да уланып кете берет экен. Анан эгер биз өзүбүздүн ичибизде бирөөгө кек сактасак, бирөөнү көрө албастык кылсак, негизи негативный бир нерселер бизден чыга турган болсочу, жашообузда ошону чакыра берет экен. Анан эми кайгылуу моменттер болсо дагы эми бир аз батыраак жеңгенге аракет кылам. Болбой койбойт, конечно, болот, бирок билбейм, бир күндөн өтүп деле кайгырып көрө элекмин да. Негизи эле айтат го, адамдар кайгырганга эмнеге кайгырат? Бирөө менен бир мамилеси бирдеме болуп кетсе кайгырат, урушуп кетсе кайгырат. Бирок динибиз айтып атпайбы? Силерди 3 күндөн көп бири-бирине капа болгон мусулман, бул мусулман эмес дейт, мусулмандан чип кетиши мүмкүн. Мунун баары израиль айтылган негизичи. Значит, булар өзүңүзгө эле зыян да. Бул кайгыра бериш, анан дагы ушундай жаман сыпаттар өзүбүзгө эле зыян экен да. Ошо эми, конечно, бирок ар бир кишиде эле өйдө төмөн учурлар болот. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп турган кете беребиз, дальше эмне кылабыздар? Өзү негизи эме сүйлөшөрбөй тамакты да алып эме кылалы. Ошентип болобу? Ачып барып кой. Жанагы тортtu алып кел, тортtu кесели. Кесесизби? Кесесиз жейбизби? Ушуну эле? Ушуну? Азыр. Анан сен что-то уже намекать этип баштадың да, татты эчтеке жокпу дегендей элечи. Караңдай эле жейбизби? караңдай эле чай ичебизби я деп. Тамак жок беле. Эми негизи эле ар бир жана айтып кетпедимби, ар бир иштин башаты эртең менен башталат деп, ар бир жакшы нерсе бисмилла менен башталат экен, Кудайдын аты менен. Бисмилла деп тамагыбызга карайлы, үйгө чакырган себебим дагы эми кыргызбыз да, кыргыздын баалуулуктары, салт санаасы деген бар. Эми ошолорду биз сактап калбасак, өкмөттөрүнө баарын көтөрө бербейчи, биз сактап калбасак, эми ушу үйгө кирип тамак ичүү деген менталитет эле бар. Мурун заборлор мисалы ушундай тиги килдеген кот-поттор жок болчу да, бири-бирине спокойно эле айылда биз жашап жүргөндө, спокойно эле бири-бирине кирип эле, нан сурап эле, аныкын жеп эле, өзүнүкүндөй эле көрөсүң да. Так что өзүнүкүндөй көрүп отуруп жей берле. Жигиттер падайтты. Келиңиздер общий тамактан алып. Сиздер бир аз күтүп туруңуздар. Жакында келебиз, муну жеп бүтүп эле андан келебиз. Жана эми чай ичип бүтүп азыр дагы андан улантабыз деп эдикпи? Чай ичип туруп, чай ичип бүтүп жүрбөй эле алып келип алдыңыз. Торт көргөн жоксуз.
торт берген жокму? Аны унуткандырбайбыз. Өргөндө конок апарсаң эле. Унуткандырбын да. Бирок Жандырбек айтты, макул эми торт болбойм, бирок силерди андан соң жерге алып барам. Эме. Канча басабыз да? Келип калдык мына. Эме кечке эле таптуу жери, бирок ачууну деле жеп калып турабы? Мындай айтпасыз, бул каяка келдик ошондо бул жерге? Бияк айтылуу Ашланфунун ордосу. Кенедей чагыбыз Ашланфу менен өткөн менен ошо. Ашланфуга бир дамсыз кетели деп кирдик. Келиңиздер. Сиз эми кайсыз да биз Келдик. попробовать. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассалам алейкум. Алейкум. Жакшы, жакшы, ондойсуздар. Саламатсыздар. Рахмат. Ушундай звездаланып жүрсөң. Ошол элдерге тартып жүрөбүз да биз да. Сиз мындай популист болуп кеткенге жакын эмессизби? Бара. Жок, жакын эмесмин го, андай деле талантым жок. Биз сөздөр уже кетти байкадың ата. Элим үчүн деп. Заказ кылышып коелу. Ооба, Ашланфу жейбиз да. Ашланфу 2 пирожки, 1,5 порция. Эме, 2 Ашланфу коспу? 4 Ашланфу. Жаман карап калды го. Ичөткө дейин. 4 Ашланфу, 4 пирожки да. Пирожкиси жок, Ашланфу деле эмес да. Пирожки. Ооба, конечно. Ал ар бир малып, мындай өзүнүн ачысын, соусын жеп, пирожкинин өзүнчө бир вайбы бар да негизи. Өзү негизи Ашланфуну только караколдуктар жейт деп мындай ичимден билем ошо түшүнүк болуп калган да, мисалы үчүн. Анан оштуктар болсо самсың издейт да. Ооба, жана күмөндөр Абыл Бакиев айткандай, бир нарынга айына ат башка Ашланфу жерге айына сатка жер ачып тур дейт. Анан бирөө келип туруп эле, монтип туруп эле Ашланфуну оступ элечи. Ушактын тамагы постоянно муздактап коп деген. Колунан калемпир чыгып кеткен дегендейчи. Анысы кандай? Кичинекей кезден калган бир гештальт болуш керек. Мен айтпадым беле. Кенедей чагым тайларымдыкын өтүп калды деп. Ошол жагын бир тактап айтып койсок, сиз ошондо көлдө өстүңүз, Ооба, ата-энем кантип көлдө болуп каласыз? Таласта туулдузда туруп. Ооба, мындай да. Ата-энем техникумда окуган. Караколдо. Маякта, андан кийин мугалимдик кесипти аркалап маякта иштешкен. Эки апам дагы, атам дагы мугалимдер. Кайсысы? Архитектура биринчи. Андан кийин базар экономикасын. Ошол мугалимдик баштаган кезде как раз Союз удурап, андан кийин уже ал кесипти тилекке каршы таштап, анан азыр көп соода тармагында да. Анан ошол кезде мен Кенедей чагымда беребиз. Кенедей чагымда ошол жерде төрөлүп калганым үчүн Маяк деген айылда төрөлгөм, Түп районуна караштуу. Анан тайларын өзүм тайтам, тайнем аябай жакшы көрчүмүн ал кишилерди. Көп тарбиясын алдым. Коштөө деген айылда турушчу. Мен ошол жерде чоңоюп өсүп калдым. Анан айылда жашайбыз да. Тетиги түптүн эң түп жагында Долоон, Коштөө, Миңбулак деген 5 айыл курчап турган бир айыл бар. Каракол бизден алысыраак бир аз. Анан да гештальт бар болчу, караколдун Ашланфусын же дегенчи, аябай кетпейсиң, кээде айда жылда эле бир барасың, бир айда бир барсаң сүйүнөсүң. Анан ошол жактан баргандачы, караколго бир айда бир жолу баргандачы, анан ошол жактан кечке бир ай вперёдко жеп таштайсың. 6-7 Ашланфу жеп таштайсың да. Анан ошодон калган бир эме бул. Ооба, гештальт сага деле жагат болуш керек, бирок Ашланфу. Сонун го, крахмалдарды оозго Мен Ашланфунун сүйүүчүсү эмесмин, бирок шынында. Бирок мындан кийин сүйүүчүсү болуп каласың. Балким мен просто южнумда, бизде южнуларда нан менен байланыштуу мына соом самсы болсо, самсы, шашлык, короче, ошого жакыныраак. Эми көрөлү да эми. Ооба, мен деле самсын жейм, жакшы элечи. Жакшы. Сен деле жеп койсоң. Любитель лемин берүүчү. Бисмилла. Мен дегустация кылып, билчи өзүңүз дегустация кылып айтпайсызбы? Конечно. Мен дегустация кылып айтам, сенден. Түндө муздак го? Мен оценить этейин да, мен Байкачы. любитель эмес адам. Шулап десең? Не болду? Бул акырында солун ич керек деңизчи. Жеп коюп. Мен мындай сас сезип коюм дедим, бул жагынан оценить болуш. Пирожкини 2 мондайдан, жок, мондайдан монтесиң. Дагы малазың дагы. Обязательно онда деген неме чыгарышың керек да. Эмен
ошондо барка ачып атышат ошондо Абзац болот. Даже пирожкин жоткондо дагыбы? ооба пирожки жеп дагы Мен ушуну жеп көрө элем. ооба кээ бир жакта пирожкин тиштегенде эмне иштейт деп орто жагындагы картошкасын араң жедесиң да биякта сразу тиштеген эле картошка болуп жакшы го Бул пирожкин жеп турбайбы? сага мындай эле берип түшүп турбайбы Пирожкинсиз ооба ошон үчүн айтат го мындай жанагы тоок сойсуз да касап сойсун депчи мындай келген жакка ашлангында жегенин бирөө менен келип жеш керек да эле кыйма бербейби? Мага жакты. Мага жакты. Эгер жакты комментарийде адресин ыраткыла деп толтур комментарий кылсаңчы адрес жазып коюң. ооба Комментарий ванилёвша жазып кеткен. ооба болду Бирок чын болду айтайын. М. Жакшы экен, мен караколду деле жегенде мынчалык көп эме кылган эмесмин. караколдун ооба караколдун менен бияктын айырмасы даамында вообще жок болгон эле жакта пластиковый тарелкага беришет анан арзан да ооба менин тайкем бар алай деген тайкем ошол ашлампуну көп алып берчү анан ошол 5-6 ашлампу десең бир 30-40 сом болот да жаман таң калып жүрчүмүн эмнеге мынча арзан депчи плюс ал кезде береке бар болчу экен да адамдарда береке бар болчу экен ичинде даамы дагы сонун болчу мына ошол точно эле если честно ошол эле даам болду эле Сиз негизи көлдө өскөнүңүз, бирок табаса төрөлгөнүңүз ошондо кайсыл жактын таасири көбүрөөк болуп калды? По-любому өскөн жер таасирдүүрөөк болот же все равно кандай ойноп турабы табас? эми конечно ойноп турат да ким эле өзүнүн туулган жери менен мактангысы келбесин турабы алыста экенбиз мактанам бирок көлдүн жашоомдо аябай көп таасири тийгизди менин тайлар жагым негизи айылдын жашоосунун анткени шаарда окуп шаарда жашап айылга барганда контраст болуп атышат да жанагы бир жерден бир жерге түшүп калсаң да билинип атышат го ошол жердин айырмасычы анысы кандай шаардагылар жумуш деп элечи балким мындай көбүнчө адамгерчилик сапатты же чынчылдыкты тууган менен мамилени балким кошуна кулооң дегендеричи айтат го кыргыздачы жакынкы алыскы тууганыңды караганда жакынкы кошунаң жакшы дегендейчи ошондой бир баалуулуктарды унутуп калганбыз айыл жергесинен андайлар жашайт да жанагы мен айтып кеткендей бири бирине кире берет спокойно эле нан бар нан алып келе койчу десе тигинтинен барып башкача нан алып келет ар бир үйдүн наны башкача болот бирөөнүкү тоголок бирөөнүкү сүйрү бирөөнүкү квадрат дегендейчи эми айылда ошондой баалуулуктар аябай көп деп эсептейм мындай адамдын чын эле өзүнүн адамгерчилик сапаттары калган жер деп эсептейм да мындайда айтылат го жанагы ааламга барган Жол айылдан башталат дейт эң туптуура сөз да негизи ушуга аябай кошулат элем да мен Өзү ал жакта получается өстүңүз. Өстүңүз бул канча жашка чейин болуп калат? негизи эле биринчи класска чейин ошол жакта болдум Получается прям детство экен э? ооба Кезиңиз. бирок жайкы каникул болобу кышкы каникул болобу 25 деген звонок болгондо элечи эмнегедир ошол жака кетчүбүз да түнкү автобус менен көлгө кетебиз кыш болобу мен өзүм эжем досум Адлет деген эң жакын досторуmun бири ошол болуп айылга кетчүбүз аяктын чокусунда кол кайтарып коктусунда козу багып дегендей жүрдүк уй кайтардык балык кармадык ошонун аябай сонун күндөрү ошол жерде элес болуп калды Анан бул Нарында окудуңуз деп калдыңыз мектепти бүткөндө. Кантип Нарынга барып калдыңыз? ооба эс тарткан учурум Нарындан өттү негизи эле мен ошо бул жерде мындай нерсе бар да алтын бүткөндөн кийин биздин кезде Кыргыз түрк лицей деген мектептер күч ала баштаган анан мен окугум келген ата энем деле окуткусу келген жакшы балдар чыгат деп ошол жерге окугубуз келген бирок тилекке каршы өтүп бирок контрагына күч жетпей калган балким ошол убакта атам менин асказамам аябай бизди эчкиден кем кылбай кабагым кашмын дебей бизди аябай көкөлөп бакты ошондо деле эми ошондой экен контрагыбыз жетпей калды ал кезде Нарындыкы арзан болчу
Биясында допустим $708 болуп турган болсо, жылыначы жылдык контракт. Ал жерде $200 эле да. Ал ушунчалык айырым болчу. Ооба, $150 да. Аны деле эме рассрочка кылып, берип бербей бересиң да. Болбосо бир жыл окуйсуң ошол жерде. Тамагын жейсиң, жатаканасына жатасың, окуусуң, илимин, билимин аласың да, анан берген акчаң $150 да. Мен мугалимдериме аябай рахматымды айтып кетейин ошондой. Ушуну получается ата энеңиз жок, өзүңүз окуган маалыметтер. Ооба, эч ким жок эле. Бейтаныс шаарга. Ооба. Экөөнүн арасында бир жол бар, чоң. Ооба, башында көнө албай жүрдүм, конечно. Башында, конечно, көнө албай жүрдүм, бирок бир аздан кийин жанагы мындай го, бир жакка барып көнүшүп кеткен, ошоктон кетким келбей калат го. Нарында ушундай касиети бар бир жерде. Адамдары аябай мындай искренний, бири-бирине кири жок, эмне болсо ошондой айткан адамдар, эми Кыргызстандын баарында ошондой го, Нарындыкта айрыкча ошондой да. Анан ошол эле мен кенеде кезинде көргөн айылдагы вайп бар, мындай шаарда уже адамдар башкача болуп кеткендер болсо, Нарында мурдагы сонун сакталган адамдар калган да. Мындай сенин кейбетиңе, тиги кийим сийимиңе карап мамиле кылбайт, сага өзүңө өзүнчө эле мамиле кылат да. Ошентип Нарында окуп калганбыз. Нарында получается ошол түрк лицейде окудуңуз. Окуган окууңуз канчалык таасир берди? Мисалы үчүн эми ар бир балалык кезиңдеги бир окуп алган жерлериң мындай өзү лицейскийлер башкача болот деп коет го. Ошо эмнеден болуп чыгат болду экен? Ошоңуз кызыкты. Лицеистерде Эмнеси өзгөчө болуп чыгасыздар? Эмне болушту? эме экен да. Эң башынан айтып коюш нерсе, лицеистерди эме деп коюшат. Бахматок деген лакабы бар. Бахматок? Бахматок. Анткени бир кызайын чыкпайбыз да. Инкубаторский деп коет да, мындайча айткандачы. Ошол эле жумуртка басып жата беребиз дегендейчи. Чын эле ошондой да. Биздики мисалы үчүн 5 этаж зданиясы болчу. 4-5 этаж жатакана, 3 этаж лаборатория, 2 этаж класс, андан кийин астыңкы фойе, андан кийин эме да, столовый. Анан ошентип 5 этаждын ичинде жүрө бересиң, черектен черекке чейин элечи. Спортивный полелер бар, ошокто ойнойбуз. Анан мага лицей эгер эмнени үйрөт деген дей турган болсок, мындай экен да. Мен эгер бир компанияга кошулсамчы, 3 адам болсо, мен 4-үнчүсү болуп барсам, 3-өө жиңди болсочу, мен 4-үнчү жиңди мен болот экенмин да. Анткени досумду көрсөтмөйм, кандай экенин айтам дейт го. Ошол сыңары эгер жакшы 3 интеллигентный, образованный, окууга умтулган балдарга эметсем, кошулсам, мен 4-үнчүсү болот экен. Мен да окугум келе баштайт экен. Ошондой сыяктуу лицеисттер эмнеге көбүнчөсү балким жакшы окуп чыгат деген вопрос возникать этип турган болсо, ал ошол жердегилер окуп атышат да, жанагы жерлерчи. Анан ошолорду көрүп мен деле умтула берет экенмин да. Ал жака балдарын эмеренде ата энелер берет болуш керек. Өзү негизи мындай балдарынан окуун билимди күткөн, постоянно кичине кезден бери кыйнап барып эмес үйрөтүп жүргөн ата энелер берет болуш керек. Мен мисалы үчүн караңыз, менин атам журналист, апам мугалим да. Мен эле бир бейбаш болуп туруп, бирок мен мектепке барганда ал гимназия болуп турган учурунда баргам да, өзүм мектебиме. Мисалы үчүн кичинекей азыр иним, карындашым алар тоже лицейскийлер да. То есть алар эмне кылып, алар экөө тең мугалим, интеллигент, образованный, алар кыйнап окуш керек деп берип койгон да. Үйдөн да требование, алар да окуп кетет экен. Ооба. Сиздин ата энеңиз мугалим да, ошондой айтып. Ооба, ата энем мугалим. Экинчиден, эгер баланы оюна койсочу, анда бала жыргап эле жүрө берчү. Тияктан көчө таптап, бияктын достору менен жолугуп футбол судогун деп элечи. Эгер бир кезде баланын негизи умтулуусу жок болсо, ошентип эле кыйнап берип салган жакшы экен да. Жок, мен окубайм, мен деле кыздар менен окугум келет. Анан деген биз эле бар болуш да, мен эркектер эле окуйбуз да лицейдечи. Мен деле кыздар менен окугум келет. Мен деле балдарга эме выпускнойго барып ошолордун бир бийлегим келет допустим. Бирок анын баарын эле тигин кылгым келет, муну кылгым келет дегенсечи. Эмне кылчусуз бусуну? Эме мындай назикирээк балдар менен билип койчу. Эже кылчу эмессиз. Эмне кылабыз, барабыз. Уже канча жыл чоң болгондон кийинчи уже кыздар деле керек жок. Конечно, кыздар жок. Дүйнө бир аз чупсагыраактай болду. Ошондо деле эмне окуп атышпызбы? Азыр жакшы окусак, жакшы кесиптин бир ээси болсок, кийин кыздар бизди өзү табат дегендейчи. Качып чыккан учурлар бар беле? Кыздар көрүшүн деген. Качып чыккан учурлар бар беле деген суроо болсочу, качпай койгон учур болгон жок. Күндө эле эшиктесиң.
Жанагы школдогулар бар го, нормальный школдо барып келип окугандарчы, ошолор көбүрөөк үйүндө да мага карагандачы. Бир аз балким достор менен чогуу бир аз тентегирээк жактарыбыз да бар болчу. Бир аз өзүбүздүн ордубузга тура албаган жактарыбыз бар болчу. Эми ошол любой нерсе, ар бир нерсе, жашалган нерсе өзүнүн сабагын берет экен да. Мурдагы мен тентектик кылып бирдеме кылып койгон учурларчы азыр менин жашоомо азыр жардам тийип атат да. Мурун кыйналып жүргөн кезде, лицей кезде кыйналып жүргөн кезде азыр ошо дисциплинанын өзөгүн көрсөтүп атат да. Көрсө мунун баары не зря болгон экен да көрсө. Окуунун баарында бүткөндөн кийин ал жакта 11 класста окуп Ооба. окуум бүткөндөн кийин кайра шаарга келесизби же эмне кылдыңыз? Ары айылга кетип калбайм ба? Мен окуп бүтүп алып, ого шаарга келдим да. Шаарга келдим. Эли сыяктуу ОРТ тапшырып, Манас университетине өзүм негизи юридикалык бөлүмүндө окуганга мен бар болчу. Ниетим бар болчу. Ооба, кызыгым бар болчу. Бирок эми айткандай бүт эле биз айткандай боло бербейт экен. Атам насаат берип ошо Манаска өткөм, жалдагыга телекоммуникацияга өтүп, Ататүрккө да өткөм. Ататүрк Ала Таадагы университет бар, Туңгучта. Анан ошол жерде окудум. Экинчи курста Ала Таадан кеттим дагы Турцияга жөнөдүм. Турциядан университетте окуп келдим. Обмен оптом да окудуңуз? Ооба, обмен оптом болду. Ал жерде exchange деген программа болчу ошол кезде Erasmus. Ошол менен Анкара шаарына барып окуп келдим. Ал жерден келип, бирок акыркы жылдардын кайрылды Ала Таа университетинен бүттүм. Ошол окуу жайы ушундай. 2 жыл Турцияда. Таасир кандай? Өзү Турция ошол үйүңүздө болгон нерсе баарды ошо окуганыңыз таасир болуп калды да. Культура жагынанчы? Негизи эле биздин менталитетке, биздин каада салтыбызга эң жакын бул түрктөр деп эсептейм. Анткени тамагы уже эң элементарный нерсечи, тамагыңды спокойно жей аласың да. Любой башка мамлекетке барганда деле түрктөрдүн тамагын издейсиң го. Жакыныраак деп. Примерно ошондой да. Ооба. Мен Кытайда иштеп келдим да, ачка калгам, арыктап келгем чын эле. Мындай кыймылдаган нерсенин баарын жей берет экен аларчы. Сен хозяин болуп, бияка хозяин болуп аткандай силер аларга вкусный көрүнөт. Канчалык көбүрөөк кыймылдаса тамак ошончо жакшыраак экен да. Анан аяка барып, конечно, ошо тамак жей албай калгам. Турцияга барганда элементарно ошо тамак жагында уже проблема жок да. Уже тиңиз деле сонун, муңуз деле сонун. Анан эл өзү түрктөрчү. Аякта националисттер көп да. Эң көптөө арабтар азыр жерде, беженецтер ошол жерде көп болуп кеткен. Бирок кыргыздарды, казактарды, өзбек, түркмөндөрдүчү түрктөр жакшы көрөт да. Биз өзүбүздүн эл депчи. Анан мындайча айтканда түрктөрдөн кийин сен турасың да аяктачы. Анан, конечно, Турция жагат. Бирок ошону сиз эмеге окудуңуз? Менеджерге окудуңуз. Ооба. Получается, бул бизнес менеджер, Ооба. бизнес менеджмент, Управление бизнесом деп. управление бизнесом. Анан окуп бүткөндөн кийин дароо бизнес баштадыңызбы же эмне кылдыңыз? Жок, дароо бизнес баштай алган жокмун. Өзү негизи бизнес менеджмент окугандар эмне кылып дальше улантат өзүнүн карьерасын? Бизнес кылып кетчү болуш керек, бирок меники андай болгон жок. Дароо эле 2014 окуу жайды бүттүм дагы. 2014 каргого кирдим. Дордойдо иштеген, Кытайдан жүк ташыган, Урумчи, Бишкек, Гуанчжоу, Уйгу, Бишкек деген шаарлардан ташчубуз. Ошол жерге каргого кирдим да, мындайча айтканда, ошол 2014-жылы мен каргого киришим менин жашоомдун бир багытынын бир бөлүгүнүн бир башталгычы эсептелип калды да. Анткени мен азыркы күнгө чейин ошол каргодо иштейм. Ал жылдан бери көп компания алмаштырдым. Мурун Кытай Бишкек иштесем, орто жолдо Турция Бишкек иштедим. Андан кийин Россия, Турция иштедик. Анан дегенде мындай элдерге түшүнүктүү ошону эми тракайдайсызбы? Алып мындай да. Дордой бар да, баарыбыз Дордойду билебиз, Дордойдо кайсы базарлар бар. Эми биз көбүнчө розница сатып алгандан кийин центральный базарды билебиз дагы. Анан жанагы малая кишка, большая кишка. Бирок ал жерде эң мисалы үчүн бай базарлардан бири Ак суу саналат да. Ак суу базары аябай круга товар наборот аябай көп болот ал жерде. Андан кийин АЗС деген бар, анан бер жакта Нуракс деген бар. Минус 2, минус 3 Аптойларда бар элечи. Анан Самопашев деген бар, китайский рынок, Европа. Бул жерлерде Кытайдан товар алып келип, ошону элге оптом саткандар бар да. Оптовиттер. Ошолор Кытайдан товар тантайт да. Магазинден тиң тандап коет, ошо тандап койгон товарын биз алып келип беребиз. Алып келип беребиз. Эми
Вы именно за что отвечаете? Биз ошо товардын целостность сохранность бияка келиши. Сосын управление кыласыздар мына структура кылып жактан бирөө нанимать этип же именно Конечно, менин ролум эми ар кандай болчу, менин ролум өзү клиенттерге агент болчумун. Сиз эгер Кытайдан товар ташысаңыз, сиздин товарыңызды мен карайм. Мына бүгүн чыкты, бүгүн келди, бүгүн мынча мешогуңуз келди, мынча килограмм экен, 1,3 доллардан мынча доллар болду келгенде сен мага акча бересиң, мен сага товарыңды берем. Жакта эми толтура киши бар да, конкретно сизди мен курьер этем деген сөз да. Это мурун болчу. Азыр эле ошондой. Азыр эми ошонун базар кыдырбай калгам. Көп жыл базар кыдырдым, 5 жыл эле дордойду эле 5 жыл кыдырып койдум. Ар жагынан чыгып, бер жагынан кирип уже алакандай билип калгам да дордойдучу. Анан азыр болсо эми антип базарды кыдырбайбыз, эми балдар бар кыдырып аткан. Ошолор мен өзүмдүн үйрөнгөнүм ошолорго үйрөттүм. Анан алар кыдырып азыр биз уже машина таап берип калганбыз. Ошо эмелергечи уже мурун бир клиенттин товарына жооп берсем, азыр уже целый фуранын товарына жооп берем да. Ушундай. Мисалы үчүн бул айлыккабы же Айлык эле. Эми бара эң башынан, конечно, айлыкка баштагам. Эми бара канчага баштадыңыз? 500 доллар менен баштагам ошол кезде. Сразу эле? Ооба. Эми биздин иштик ошол бизде каргодо иштеген байкелердин дачы өзүмдүн жакын байкелерим бар, дагы чоң байкелер бар болчу ал жердечи. Ошолордун аябай көп нерсе иштедим. Үйрөндүм, то есть. И алар мага 500 доллар бербесе делечи, мен аларга даже ошол азыркы акылым менен бекер деле иштей берсем болмок да. Анткени ушунча көп нерсе үйрөндүм аларга. 500 доллары тоже көп акча болчу. Иши алар мага иши төлөп беришчи да. Иши щедрый киши болчу. И негизи эле соодада жашоодо мына шир адамдардын соодасы жакшыраак жүрөт экен да. Шир, бат мына Кудайдын жолуна өргөн, майдаланмаган, вкуснен эсептешпеген, тиги килограмм жеп калыптыр, бул килограмм желип калыптыр, канча колдон тигилер эсептешпеген сайынчы Кудайдын соодаңда сен Кудай таала ушундай кылып коет экен, шир жүрөт экен да. Качан сен битирленип тиягынан жеп, биягынан жеп, бирдемелерди эле өзүнчө сала берсеңчи, соодам ошого жараша болбойт да. Көп клиент көрдүм. Биз, допустим, бир рядда проходдо 50 киши болот да. 50 кишинин 50 кыялы болот. 50 кишинин соодага жараша подходу болот. Анан ар бир киши, допустим, бирөөсү бар айтып атпайбынбы, бирөөсү майдалана берет да. Тигиңизде товарым качан келет, келбейт, форс-мажорлор көп болот да границада. Эркен штамп болуп калат, торгар таможнясы болуп калат, билбейм, Россиянын границасы болуп калат, Кытайдын границасы болуп калат, жаңы жылдыктын дегендер бар. Машиналар калып калат. Адамдар кана менин товарым, кана менден зависит этпейт ал нерсе. Ошолордуку налоги бергендердики чын эле соода болбойт да. Товарлар баягы товарлар сатылбай турат. Ким аларга көп деле маани бербейт, не болсо болот, Кудайга табыштайт, себебин кылат, табыштайт, ошолордун соодасы жүрүп атканын көрдүм да. Эгер өзүңүздүн эмеңизди айтып кетсеңиз, соодаңызды айтып кетсеңиз, канча товар баштадыңыз азыр? Айтасызбы? Прям точный цифраларды Прям точно деле айтсаңыз жакшы болот. Эми азыр мен 2019 жылдан баштап 2 досум экөөбүз чоң строй компаниялардын карашабагын кылып баштадык. Штукатурка, могга чейин штукатурка болот да. Ошону кылып баштадык да. Подрядчик уже башка бизнес болуп кетти. Каргодон деп атасыңбы? Эми каргодон өтөбүз да. Айтып атпаймынбы? Жагандил байке өзү не только блогер, бул ишкер да. Көп нерсени кылып кеткен. Биринчи каргодон айтып кетели да. Ооба. Анда мындай болду. Азыр айлыгым мурун 500 болсо, азыр 5 эсе көп экен. Эми өзүңүздөр эсептеп койбойм ал жагын. Бирок баягы эле айлык эми. Айлык элем. Эми 2,5 миң доллар. Калькулятор турак коюң. Это бир каргодон. Дальше сиз уже азыр айтып алдыңыз. Дагы бир 3 досуңуз менен чогулуп, эмне кыласыз? Эмил Элжар деген досторум бар, аябай жакын досторум. Алар менен чогуу курулуш секторундабыз. Мурун эгер башка бирөөлөрдүкүнө подрядчик болуп иштесек, карашабан кылсак, азыр 2021 жылдан баштап өзүбүздүн үйлөрдү салабыз. Частный үйлөрдү сизге үй керек болсо, допустим, сизге участок таап беребиз да, ошол жака үй салып беребиз. Анан акырында биздин акыбызды бересиз дагы, анан биз эки жака жол кетебиз да, биз сизге үй салып беребиз мындайча айтканда. Могу эме до этого айттыңыз, бул өз кара эмелерди подрядчик болуп жүрүп кетчи, заказчик. Ошону өзүңүз барып өзүңүздөр эме кылчысыз. Жок, өзүм барып эле мыгын калып, тиягын шубай калып антпайм. Эми станогубуз бар болчу. Эң биринчи блогум деле ошо менен башталган, менин стройка ишим менен. Ошо станоктор бар, эмени атып берет, растворду атып берет да, анан тиякта балдар шубайт да.
Ошо менен жок, бригадаларыбыз бар. Азыр деле ошо 3-4 бригадабыз бар, 3-4 объект иштеп атышат. Азыркы күндө ошо Борсаан, Кут деген компаниялар менен иштешип келебиз. бир үйдү курганыңыз канча пайда кирешет? Эми квадратурасына жараша да. Бир макул эми мындай азыр мелочь болуп кетет экен. Эгер в общем бир айда чисто прибыльно санаганда канча түшүп турат? Эми чын айтсам, прям бирөөнүн таңдалып турган деле сумма жок. Жок Мактан эгер ооба, эгер бирөөнө мотивация болуп мындай айта турган сумма болсо айтмакмын, бирок эми жок айта бериңиз. Жакшы чыкканга аракет кылдым. Ал жерчи көбүнчөчү мындай экен да. Эми бүт эле нерсе бул дүйнөдө акча менен саналбайт экен да. Эгер сен бир жумуш кылып атсаң, ошол жумушту жакшы көрсөңчү, акыры барып акчачы сага по-любому келет экен да. Бирок акчага чейин чече турган нерселер бар экен. Бул жумуш сага жагып атабы, бирөөнө пайда алып келип атабы деген нерселердичи, ошол нерселерди алып келет экен да, камтыйт экен да, анан бара баары эле акча болот экен. Ошондой эле азыр курулуш секторунда балким биз ойдогудай, кыялдангандай акча таппасак да, келечекте буюрса табабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Анткени чоң отелдерди салалы деген үмүтүбүз бар, чоң коттедждерди салалы деген үмүтүбүз бар. Эгер мындай анчалык ойлогондой сумма болбой атат деп атпайсыз, ошо канча болот? Эми стройкадан эми болсо алып келсе айына бир $1000 алып келгендир. Плюс минус ушунча эле. Каргодон көрө акча табасыз мындай айтканда. Конечно, каргодо күндү иштейм да. А биякта эми биз үй салсак, бир учурда 3 же 4 үй салабыз. Аны жок дегенде бир жарым жыл салабыз. Ремонт менен подписоо бербейбиз да. Жарым жылда салабыз. Көп объекттер ушуну аралап. Канча көп объектиң болсо, конечно, мен ошончо көп акча табам. Эми анча пока объектим жок. К этому стремимся. Уже бул убакка чейин 4-5 объект түрдүк. Эми примерно ошончо. Эгер пар монт бөлгөндө ошол акча чыгып калат, айга бөлгөндө. А так айга деле болбойт да, жарым жылда бир аласың да, сатылгандан кийинчи. Азыр бул силер кызыгат болсо керек. Блок бул жерден кантип байланып калды? Бул кийим ошондо кантип эле блок келип калды? Өзүңүз ал учурда блок алып барчу деле эмессиз? Жок, блок негизи блок тартып ийбесем дагычы. Эми примерно ушундай да. Мындай тартып атам го, эми сиз менен сүйлөшүп атпайм азырчы. Башка бир киши менен сүйлөшсөм деле примерно ушундай сүйлөшөм да. Анан ошондо деле ойлочумун, ушуларды почему бы не тартып койсом эмне болот депчи, ошол кезде 2010 жаңы iPhone 6 чыгып келген кездечи. Бирок стористерди постоянно киргизип турчумун. Стористерим бар болчу, тиги тамаша жөнүндө айтком, бул тамаша жөнүндө айтком и таң калыштуусучу, ошол кезде балким менин 250 подписчиким бар болчу да. Просмотрларым кандайдыр бир жол менен 700-800 подписчик көрүп койчу да. Ошончу подписчик дедимби, киши көрүп койчу да. Аны көрсө ошол кезде эле алгоритм иштешкен. Лайктал жана бири-бирине репост дегендерчи. Анан ошентип барып, балким даже мен ойлойм, башкы аудиторияны стористерден таптым да, вайндардан эмес. Бул ошо жумуш менен байланыштуу ушул жакта. Ооба, эң биринчи вайным и так, конечно, мен жумуш жөнүндө болчу. Азыр блогуңуз канча алып келет? Ошол каргодо эле алып келет. Примерно көбүрөкпү? Примерно ошондой. Санадыңар да? В общем, где-то $6000 бир айда жашайт экенсиз да? Табат экенсиз дейсиңби? Эми аябай что-то громко болуп кетип атат, могу сизчи. Эйтип карызсырап жүрбөсүн. Карызы барлар же эмелер айтпасын, карыз бербесин. Ошондой балким эми санай келгенде балким ошол цифра чыгат, бирок чын айтсам, мындай стабилдүүлүк бир майдын 30-унда айлык сага тиет деп залп тип калбайт да. Мандасында бир күн мынча тиет, и если честно, көзгө кээде көрүнбөй деле калат. Кадырсында күн жашады, айлам бара кетип кала берет. Эгер азыр сен айткандай $6000 тапсам, айына бир фит таап коюп турбайбы деп мындай эме кыла берсеңчи, уже туура эмес эме экен да бир аз. Өзү бул блокто акча табуу бул дагы бир сатуу менеджерлик нерсе да. Сиз көп жылдан бери Дордойдо сатууда иштепсиз. Өзү негизи Дордой базарын өткөн адамдар ишкерликке аттанганда жакшы болот дейт го. Блогерлик, медиа тармакта ишкерлик да, бул по-любому кандай болсо да. Ошо канча таасир берди Дордойдо мектебиңиз? Дордойдо мектебим негизи эле мен блогко эле эмес, жашоого аябай таасирин тийгизди. Анткени эң биринчиден адамдар менен сүйлөшүүнү үйрөндүм. Мындай адамдарчы, сырттан карагандачы, 10 чакты адам турсачы, бирөөсү мындай жакшы адамдай көрүнөт, бирөөсү бир аз эмедей көрүнөт, мындай кирсеген адамдай көрүнөт, бирокчу мындай карап келсеңчи, сүйлөшө келсеңчи, ар бирөөнүн тилин тапсаңчы, бүт баары сонун адамдар да.
мына кыргыздардын ушунчайы мен жакшы көрөм кыргызды өзүмдүн элимди. Анткени бүт баары сонун адамдар, жаман адам жок. Главное сен анын тилин таба билишиң керек. Эгер ал жаман адам болуп атсачы, жанагы сүйлөшкөн адам, значит сен жамансың. Сен жамансың. Сен анын значит тилин таба албай атасың. Кудай таала баарыбызды мусулман болуп жараткан эң башынан эле. Бүт баарыбызды мындай бири-бирибизге жардам бериш үчүн болуп жараткан. Анысыканда мен ошентип жакшы ой менен бирөөгө келсем, анын да жакшы ой чыгат экен да. Мен конечно бирөөгө барып деле керсеге берсемчи, ал деле керсейет. Анткени кыргыздарда сөз бар го, жанагы сыйлаганды сыйлаймын, атамдан калган кул эмес, керсейгин керсейм, пайгамбардын уулу эмес дегендейчи. Ошондой принципти кармап койбуз да, көбүнчөбүз бирөө керсейсе мен деле керсейм, эмнеге керсебейм туурабы? Конечно, бир арасында кичпей эле эме кылган калган, бул ал деле до поры до времени да. Бир аздан кийин иши кылып айта турчу нерсе мамилени аябай үйрөт дейм. Адамдар мамиле түзүп, Ооба, сүйлөшүү. ооба. Өзү негизи ушул кандай десем, жана эме не хочется, конечно, но жана советтер, жана типа в чём секрет успеха, там общение с людьми деген жана сөздөр бар го. Бирок өзү өзгө түбүн айтса, башында эң мына маңызды эмне экен адамдар менен тил табышууда? Бири бирин түшүнө билүү. Бул эң биринчи аспект деп ойлойм. Ал ошо бири бирин түшүнүш үчүн эмне кылыш керек? Түшүнүш керек. Чынчылдык аябай маанилүү. Соодада прозрачность аябай маанилүү. Кыңгырыш 40 жылда билинет деп коет. Кыргызча сен эгер экөөбүздүн оробузда мен сени бирдемени жашырып койсомчу, по-любому бир күн чыгат ошол нерсе. По-любому чыгат. Анан мен азыр жүзүм ачылбаса дагычы 10 күндөн кийин ачылат менин жүзүм. Ошондуктан жөн эле бир кичинекей нерсеге мындай айланып тегеректеп, жагынан капталдап жөн эле бир капталып өлдүрө бербейчи. Башынан чынчыл болсоңчу, ошол сага иштейт андан кийинчи. Сен бара билбейсиң да, жакшы нерсе кылдың да. Жана залга барсаң, допустим, бир күндө эле качок болуп кетпейсиң да, принциптериң чыгыпчы. Бирок 2-3 айда баргандан кийин сен уже баргандыгың билинип баштайт. Ошондой эле жакшы адам болуучу сен жакшы нерсени кыла бер майдадан. Эч кимге билинбей эле балким. Бирок 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийинчи адамдар сени карап айтат, ой деди жакшы адам деп айтат. Анткени майда нерселерин жоголуп калган. Примерно ушундай экен да. Жакшы. Эмне кылалы? Бул жерде тамагыбызды жеп бүтүп алып туруп, кийинки локацияга өтөлү? Бир деле жейсиң. Иә. Бир деле ашляфу жейсиң. Асли канча? Жараша. Өзүңүз канча жепсиз? Негизи бир эме ашляфу жегенге жараша бир 3-4 жеш керек да. Көңүл калат. Бул жакшы жеп бүттүңөрбү сиздер? Кандай болуптур? Операторлор жакта ушу мындай жедирип койгон жакшы болду уже. Биз мынтип карабай, уже калга бүркөлүп, Ооба. экөө расслабон жыргап отуруп алгангарса. Анан кийин жакшы экен. Эме кириши жакшы, эми чыгышта жакшы. Кийинки локациядан жолуңуз канча? Жаңылбек байке өзү кийинки локация мечит деп калдыңыз да, анан мен таң калдым да бир четинен, анан кийинки четине сүйүндүм. Сен менен каяктагы мечит деп. Кантип мечит менен байланышып калды. Эмне бирок үйүбүзгө барып жана эмелерди көрүп киши түшүнүп баштадым уже. Деп мечитти түшүнүп калсам, бирок эгер өзүңүз түшүндүрүп берсеңиз эмне мечит? Мечит дегенсиби негизи мен жашоомдун бир бөлүгү тоже мечит болуп калды. Мечит биздин Кудайыбыздын эгебиздин үйү болгондон кийин аябай мен үчүн маанилүү нерсе деги эле ойлойм. Ар бир мусулман үчүн бир эң маанилүү жер ушул жер болуш керек. Анан бул жерден ыйык өтөр жер деле жок. Биздин подкастка дагы в тему подкасттын негизи темаларына дагы бир аз ылайык болгондуктан ушу мечит кайсы жерди тандайбыз деп ошо мечит деген ойго келди. Кудайга шүгүр биздин мамлекетибизде сонун мечиттер пайда болду. Ошентип смело уялбай тартып кыргызыбыздын кооз жерлерин көрсөтүшкө дагы бир аз эме дедим да. Эмне десем жарашат деп ойлодум да. Өзү биз бүгүн көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Анан бирок бир суроо калып кетиптир да. Вайнды өзү кантип баштап калдыңыз? Ушул эми айтыңыз, стористерге кирип баштап, бирок өзү негизи өзөгүнөн кантип ушул эмеге келип калдыңыз? Вайндаргабы? Вайндарга. Бул жакшы суроо болду. Анткени бул суроону мен ушул блог башталгандан баштап эле аябай көп сурашат. Элдерге дагы айтып турам. Вайндарды башталганым мындай болду. Эң биринчи өзүмдүн ошо жумушумду эмгектенип аткан жеримди курулуш секторун реклама кылып баштадык.
ал жерден бир контент тартып жаттык, жаман жакшы, стрелять этпейт, бир 4-5 миң просмотр постоянно болчу. Это всё для того, чтобы продвигать Ооба, ооба, тартып аттык, кадимги аз тарткандай эле ошондой эле тартчумун. Эми бирок кирер кирбейт. Анан мындай ойлоп көрсөмчү, ошол жердечи же башка жагын айтайынчы, биздин качан бир нерсебиз Кудай Таалага жагат экен, качан ал алга карай жүрөт экен, биз ошол нерседе кылып аткан нерсебизде Кудай Тааланын ыраазылыгы эң биринчиден, анан элиме, жериме кантип пайдалуу болом деген максатты көздөсөк, ошондо гана болот экен да. Анан мен мындай ойлодум, жанагы строительный жөнүндө бир контент баштап атканда мен өзүмдүн кызыкчылыгымды ойлочумун да, чын эле мен өзүм атымды таанытайын, элдерге дагы үйлөрдү салып берели, ошондо деле ниетибиз жакшы, бирок мындай өзүмдүн кызыкчылыгым бар болчу. Кудай Таала айтат экен, силер качан менин жумушумду бүтүрсө болор дейт экен, мен силердин жумушуңарды бүтүрөм дейт экен. Анысы кандай? Ойлонуп, жака ойлонуп, бияка ойлонуп, жалгыз эле эмесмин, досторубуз мененчи кел дедик. Биз биринчи Кудайдын жумушун бүтүрөлү. Анан ал по-любому биздин жумушту бүтүрөт турбайбы? Дедик дагы ушундай бир вайндарга токтолдук. Элди тажатпай, кантип мындай даватта кылып, жакшылыктарды мындай жеткизип, жамандыктан кайтарып, кантип тарта алабыз деген бир нерсеге келдик дагы. Азыр тартып жаткан вайндарга токтолдук. Эми жок дегенде аябай да мындай айтып ийбесем мечитке келгиле, намаз окугула, зекетиңерди бергиле, садакага бергиле, жамандыктан кайтаргыла, жакшылыкка чакыргыла элдерди айтып ийбесем дагы көбүнчө вайндарымда сөгүнгөн сөздөрдү колдонбойм. Ошол да бир дават болобу деп коем. Кыргыз тилин, улуу тилибиз да биздин, биз сыймыктана турган тилди дагы да өнүксүн деп кыргызча контент тартканга аракет кылдык. Адамдар ушул жерден бирдемени үйрөнүп калсын, ата энесине болгон бир сыйды, досторго болгон бир мамилесин үйрөнүп калсын деп ушундай бир контентти баштадык. Анан ушундай баштагандан кийин эле биз ниетибизди эң башынан жакшы койгондон кийинчи бүт нерсе бизге жардамчы болуп баштады да. Дүйнөдө эле негизи эле бүт нерсе биздин ниетибиз жакшы болсочу, бүт нерсе бизге жардам берет экен. Өсүп аткан чөп, ырдып аткан чымчыктар бүт баары бизге жардам беришке негизи жаралыптыр да. Бүт нерсе биз качан өзүбүздүн оюбузду түзүп, биз дагы элге жардам беребиз. Кудай Тааланын бар экен, бир экенин элге билгизебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн элге качан жакшы бир эмеде жайылта алабыз, ошонун баарын ниетибиз жакшы болгондо бүт нерсе бизге жардам берип турат экен. Анткени биз бири бирибизге негизи жардам беришибиз керек экен. Мен эгер бир нерсени үйрөнсөмчү, айтып атпайбы, силердин эң жакшыңарды Куранды үйрөнгөнүңөр жана үйрөткөнүңөр дейт. Бул эмне демек? Куран деген бул биздин жашоодо алып бирели, бул биздин бир инструкция дейли. Эми мен жашоодо бир нерсени үйрөнүп алдым да. Мисалы үчүн намаз окуш керек экен. Намаз окуган бул Кудай Таалага кереги жок экен, мага керек экен. Мен намаз окусам, мен же жакшы иштерди кылсам, бул мага эле керек экен. Мен ошонун артынан бир гармонияга жетет экен, ошонун артынан бир өзүмдүн жан дүйнөмдө бир спокойствие болот экен, элдерге жардам берген сайынчы. Анан жанагы айткандай эле Куранды үйрөнгөнүңөр же үйрөткөнүңөр, жашоону эгер мен бир нерсесин биле алсамчы, мен бирөөгө дагы айтканга аракет кылам да, келсең тууганым, мына моундай экен да көрсө. Бул нерсе моундай экен деп мен бир нерсени үйрөтсөмчү, ошону үйрөткөнгө аракет кылам да. Анан блогтон да ошентип анан биз билдик да, мисалы үчүн авырат жерлер жабыш керек экен эркектердики, кыздардыкы деле. Анан сөгүнбөш керек экен, улууга мамиле урматташыбыз керек экен, кичүүнү узатташыбыз керек экен. Ушул нерселерди мен блог аркылуу акырын үйрөтөбүз деп анан ушундан ойлойм, мен Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн биз адамдарга пайдалуу болсун деп контент жайып атсак, эми жанагы нерсенин баары бизге жардам болду да. Ошол ойдон эле просмотрлар кетип калды. Мен айтпайм эч качан бирөөнүн контентинен караганда меники көбүрөөк лайк алсын же көбүрөөк просмотр алат деп эч качан айтпайм. Жок, бул баары Кудай Тааланын эмеси. Анткени мен ойлойм, эми ниетибиз башынан балким түз болгондуктан ошондой болуп кеттиби. А так бизден эми жакшы тарткан блогерлерди, бизден жакшы тарткан вайнерлер толуп турат да. Эми болсо ошолор балким ийгиликке жеткен. ооба, алгы эле жетип атат. Эми бирок биз как будто бы биздики менен как будто биз жакшы ниетти кылып койсок эле башка жактан күч келип атат да. Ошондой жалпысын айтып койсок, сиз жөн эле бул контентти мына компания үчүн баштагансыз, потом бир моментте түшүндүрүп, алар үчүн бир нерсе кылыш керек деп туруп, баштагандан баштап ошол блогко салып кетти. Эгер тагыраак айтканда эмне кылып баштадыңыз? Мисалы үчүн ошол учурда Кудай жөнүндө дават айтып баштадыңызбы? Мындай болду.
Эң биринчиден жана контент сторика жөнүндө тартып баштадым деп атам да 4000-5000 просмотр болот да. Андан кийин 2023 жылдары как раз ошо Турцияда чап калгам. Турциянын мечиттери кооз го. Анан ар кайсы жерде бир сонун хадистер жазылып турат, статалар жазылып турат. Анан ошолор кыргызча которуп эле анан эң биринчи рилсым помню меники макул ал келем. Ушундай хадистер жазып эле анан ошолор кетип 10.000-15.000 просмотр алып баштайт уже. Жанагыдан караганда көбүрөөк. Анан түшүндүм бул жерден. Демек мен бир эле адамды карап контент тартпасам, бүт баарына кызыга турган бирдемени тартсам, значит просмотрум көбүрөөк болот экенин түшүндүм. Анан бир жолу ошол эле мечиттин ишин тарткандагы уктап аткан кишилер жатыптыр. Могулар жок дегенде мындай уктап атканда ичин жаап койсо болмойбу? Биякта менин баардыгым кетет деп бирдеме киргизип койсомчу. Ошо 30.000-40.000 просмотр болуп атпайбы? Дедим, демек дедим, адамдар элдер негизи эле мен деле ушундай бөлө мындай позитивдүү көрүнгөн бир нерсе көргөн жакшы көрөт экенбиз да. Ошонун просмотрлары көп болот экен. Демек, эгер ошонун просмотрлары көп болот атса, көп киши көрүп атса, анда мен ошондон улам дагат кылбайлыбы деп. Анан эң биринчи жанагы видеом айтып атпаймынбы? Мечитте уктап аткан жерде 30.000 болду депчи. Анан ошентип аз динген тиягынан ыркалаштырып, биягынан ыркалаштырып, анан ошого тамаша эбирдени кошуп кетсем, анда көбүрөөк просмотр болот экен. Анан бир нерсени айтып кетейин да. Бир айылгачы бир молдо келиптир жаңы. Анан жаңы молдо келиптир дагы, анан жума намаз окулат экен да, айылдагылар баары тургундар келип турган. Аллаху акбар деп хутба айтып берет. Турайын деп артын бир карап кой, артыңар аралгыла деп карап коеюн десем, бүт кийимчен турат дейт. Жамаатка карап, эмне кылганыңар дейт экен бул. Бүт кийимчен болбойт дейми? Бүт кийим жок киш керек мечитке. Өткөндө бирсе, жок, бул эчтеке болбойт, бизге мурунку молдо келе бергиле деп айткан дейт. Кайсы молдо? Ушундай дам болду. Кой турула, эшикке чыгып телефон чалат. Телефон чалып, эмне кылганың? Жамаат келди намазга, бирок бүт баары бүт кийимчен турат. Кандай эмнени үйрөткөн дейт экен да. Деги молдо мындай дейт экен. Мен келгенде дейт, мечитке эч ким келишмес дейт экен. Мен жалгыз эле 1-2 баланы эле намаз окушум дейт экен. Эмнеге? Анткени эринчи дейт, бут кийим чечкен дейт. Мен алар бут кийим чечтирбей туруп мечитке чакырып бердим дейт экен. Чогултуп бердим. Эми сен бут кийим чечтип ал дейт экен. Анысы кандай? Эгер жанагы биз мен эле биз видео тартып атсак, эгер миллион просмотр алып атсачы, эми элди чогулттук да. Эми ошого эми жакшы жеринен бирдеме фоново прямой дават болбосо дагы акырын жеткизип кетирсе болот экен деген эмеге токтолгон. Мындай айтканда элди чогултуп, анан дальше ушу жактары үйрөтүп. Ооба, атат менен эң башынан эле балким хадистер менен ушундай эле до конца эле ушундай эле киргизе берсемчи, балким мен мынчалык катталуучу болмок деле эмес, мынчалык просмотр болмок деле эмес. Эми Кудайга шүгүр, азыр кандайдыр аудитория болуп калды. Азыр хадис киргизсем же 5 мал намаздын убакыттарын эле киргизип койсомчу, ошону Кудайга шүгүр көп киши көрөт да. Эми ойлойм, ошолор деле рахматын айтат, билбей жүрүптүрбүз, тиңдей жүрүптүрбүз. Ойлойм, эми кандай бир акыл болот экен да. Анткени мындай деген сөз бар экен да, силердин ниеттериңердин түздүгү силердин амалдарыңардын натыйжасына карата көрүлөт экен да. Эми азыр Кудайга шүгүр, ошол жана бир дин жөнүндө сторис киргизсем канча миң киши көрөт да. Эми балким ойлоп койдум, эми башынан ниетибиз значит түз туура болгон окшойт деп. Өзү ар бир эле адам ушун блог ниетин кылса окшош кетеби? Ошондо блогто да ниеттеңин башка нерсе кылып калабы? Мисалы үчүн мен баштагым келип атат дейли. Эми башкачараак суроо экен дейм да. Бул суроогочу мындай жооп берейинби? Билет болушуңуз керек, баарына эле маалым, икигай деген японский бир система бар. Икигай дегенди мен блогко салыштырам көп. Анткени икигайда иштеген нерсе блогто дагы негизи эле жашоодо да ошол иштейт. Икигай деген нерсе бул адам кандай болгондо дагы бактылуураак жашайт, жашоосун деген нерсе. Дейли бир точка бар, ортосу. Сиздин кылып аткан жумушуңуздун бир жери адамдаргачы ошолчу пайдасын алып бериш керек. Мен ошол жумушту кылып кантип адамдарга пайдалуу боло алам? Ошол жумушту кылып. Экинчиден, мен бул жумуштучу баарынан караганда жакшыраак жасашым керек. Жана жакшы көрүшүм керек бул жумушту. Үчүнчү жумуш, төртүнчү нерсе, мен муну менен бирдеме акча табышым керек. Түшүнүп атасызбы? Мен биринчиден элге пайдалуу болушум керек муну менен. Ал менен жан багышым керек. Ал мага жагыш керек, аны жакшы кыла алышым керек. Ошонун ортосун кылсаң гана адам гана пайдалуу, бактылуу өмүр сүрөт деген японецтер ушундай бир система вырабатывать чыккан. Эми блогто деле айтып атпаймынбы? Эгер сиз бир блог баштаган болсоңуз, мен сизге ошону совет берет элем. Тартып аткан контентиңизди сиз жакшы көрүңүз. Эң биринчиден.
Анткени жакшы көрбөсөңүзчү, желанияңыз болбосочу, сиз башканы эле турап, тигиңди эле просмотр урутпай, ошондой деле мен деле тартып коеюн деп башка эле бирөөнүн өмүрүн тарткан сыяктуу эле боло берсеңизчи, максимум сиздин жетишиңиз 10-15 рылска эле жетет. Андан кийин чарчайсыз, перегорание болот. Анткени сиздин жашоо эмес. Экинчиден, ошол болуп аткан нерсени сиз жакшы кыла билишиңиз керек. Эми Кудайга шүгүр, азыр жаштардын баары эле жакшы колдонот телефондорду. Ал уже турган иш дейли. Төртүнчүсүнчү, элге пайдалуу болушум керек мен ошол нерсе менен. Ошол менин контентим чын эле пайда алып келип атабы бирөөнө. Тияктагы мен врачкаларга, карындаштарга, улуу муундарга, билбейм ким көрөт, ошого пайда алып келип атабы. Ошону билишим керек. А төртүнчү бул эң тоже маанилүү аспекттерден бири, ошо менен жан бага билишим керек да. Мындайча айтканда бүт баары бири-бирин мындай түрүп туруш керек деп ойлойм. Анан ошол эми эгер блогту сиз адамдар бар да, тартып боло албай калгандар деле бар да. Андай болбойт деп ойлойм да, анткеничи, анда жакшы көрбөйт ал ишин ал. Анткени эгер ал жакшы иши болсочу, жакшы көргөн иши болсочу, анан чарчабай тарта берет. Кечке эле тарта берет. Алгоритм ушундай иштейт экен, Инстаграмчы, канча бат сен тарткан сайын, канча көп тарткан сайын, сен по-любому бир көз тиле айтасың. Инстаграмдын башчысы айтты, былтыр 2025-жылдан баштап кимдин алгоритмдери кандай иштейт, кимдин видеосу көп просмотр алат, ким чаще всего киргизсе, ошону көп алат дейт да. Примерно ушундай деп жооп бермек. Өзү негизи, мисалы үчүн көп спойлер бар го, кандай десем, как вам этот вопрос задать? Адамдар неге ошол блог тарткысы келет? Анткени блог тарткан адамдар ийгиликтүү көрүнөт. Мисалы үчүн сиз деле айттыңыз, жана цифровой айттыңыз, ушунча түшүп турат блогдон. Элдер сизди көчөдөн тааныйт, көп нерсе чечилиш оңой. Ал ошон үчүн элдин баары блог тарткысы келет. Блог кантип түшүнөт, ал мага жагабы, жакпайбы? Анткени керек адамдар ойлошу мүмкүн да, аларга балким блог эмес, аларга ошол блогерлердин жашоосу жагат. Эми эгер жана бул жеңил нерсе көрүнөт да. Ооба, түшүндүм. Эгер сиздей жанагындай бир аз ойлоно турган болсочу, цифралар жагып, ушунча табат экен дей турган болсочу, балким ага жетпей деле калат. Анткени баштан анын ниети жана акча болчу. Акчанычы мени цель кылбаш керек, максат кылбаш керек деп ойлойм. Жашоодо деле, жумушта деле, блогдо деле. Анткени эгер мен эгер акча үчүн тартып турган болсомчу, 10-15 рилс тартам да, 20 рилс тартам да, кыйналып тарттым. Акча алып келбей эле. Эми андай блогерлер көп. Акча алып келбей эле, анан мен разочарование болом. Анткени акча алып келген жок. И, конечно, чарчайм. Акча алып келбесе. А мен башкы ниетим, Кудай Тааланын ыраазычылыгы, элимдин ыраазычылыгы. Могу бир көчөдө жүргөн бир кишиге ушу менин видеом жагып калсын десең, сизге бир подписка, бир лайк жетиштүү болот. Ошол сизге ушунча мотивация болот. Анан сиз уже жанагы максатка жетип баратасыз да, могу элдердин эмеси экен депчи, ыраазычылыгы, Кудайдын ыраазычылыгы деп, ошого жетип барып, жана акча болобу, атак даңк болобу, рекламодательдер болобу, булар уже следствие да. Жолдон бара турган, булар уже боло турган нерселер. По-любому болот. Эң башынан эле Кудай ыраазычылыгын эңсеп кой. Ошондо сен эч качан чарчабайсың. Анткени уже ар бир рилсиң менен, ар бир видеоң менен бирөөгө уже пайда алып келгенге аракет кылып атасың да, и алып келип атасың, балким. Ошон үчүн, ооба. Сиз айтып кайры да. Өзү бирөө ал понятно, макул, түшүндүк. Биз ушу блог алып барыш үчүн ушу чын эле өзүнүн түшүнүгүбүздү жагышыбыз керек экен. Жаккандан кийин мисалы үчүн эмелер бар да, направлениялар бар да. Ал жактан да көп адамдар мындай адашат да, мен эмне тартсам, сиз мисалы үчүн күлкүлүү видео баштадыңыз. Эми жана икигай дегенди кайра эле токтолойм, мен ошол ишти эң жакшы билишим керек мен. Күлкүлөндү. Эгер күлдүргөн жана контент тартып атсам, конечно, утуруп эле туруп алсамчы, мени ким көрөт? Турабы? Анан мен бояктан келип алып эле, элди күлдүрбөгөн жанчы келип туруп эле камерага бирөөнү күлдүрбөйт. Мен, допустим, мында мен бир нерсени жакшы кылып атам да, бирөөнү күлдүрүп атам, ошол эле тартып атам. Мен биринчи тартайын деп күлдүргөн жокмун. Мен ошону балким жакшыраак билем, башкага караганда, ошон үчүн тартып атам да. Бирөө жөнүндө, тетиги жана дилинин видеосу түрлөйдө, значит, кака төбөш керек экен деп элечи, кака көрүшкөн деле эметсечи, ал балким аныкы деле жарат. Бирок бир аздан кийин чарчайт, жанагы айткандай. Ошон үчүн өзүн жакшы билген, жакшы көргөн жумушун кылыш керек деп ойлойм да. Сиз жашооңузда көптүндө күлдүргөн жакшы. Негизичи, сөзгө кыстырма. Мамлекетибиздинчи өнүгүшүчү бир эле өкмөт башчыларда турбайт да. Ар бир кыргызстан жаранында, жашындабы, карысындабы, кызындабы, аялындабы, баарында бар да бул нерсечи. Бүт баары муну көмөктөшүш керек мамлекетке. Бүт баарын өкмөттөн күт жата бербей. Өкмөттөн күт жата бербей дегенде мен барып политик болуп кетишим керек. Мен окуучумунбу? Мен окуумду жакшы окуйн. Бир мугалимби дедичи, окусун, жакшы берсин. Бир
футболист болсо толгон жакшы эмесмин, бир сварщик болсо жакшы вартетсин да. Анан жакшы эле окуп аткан балдардын жана детский площадкадагы сварщик бирденесин туура эмес вартетип коюп анан кулап калса, анан бүт баары эле ким күнөөлүү, мамлекет күнөөлүү. Туурабы? Анан бүт баары өзүнүн кесибин жакшы билсе, тияка бияка секирбесе, бир мугалим, чынында бир мугалимдик эле кесибин аткарса, кирип кетпесе да жакачы, бир жагыначы политика болот элем, анан дагы бирдеме болот элем депчи. Анан ойлойм, бүт баары өзүнүн ишин жакшы билген убакта гана, бүт баары өзүнүн ишин кылганда гана мындай бир гармония пайда болот да. Мурун мектепте окуп жүргөндө Басня Крыловада Лебедь Чукарак деген бир произведение бар болчу. Ошону мисал келтире кетейин. Лебедь Чукарак мындай экен да. Бир кайык бар көлдө. Лебедь ошону тартыш керек болот да бир жакачы. Лебедь келип алчу, бир жагынан асынычу көк кучат да, көк кучат. Лебедь көк кучат да, рак келип турупчу, сууга чөңкөйт. Башка жакка тартып. Тиги вообще бөреке тартып атат, щука. Анан, конечно, жанагы балык жылбайт. Бүт баары анткени оюнда өзүнүн бирдемелери бар да. Тияктачы, мен муну жакшы кылам, анан бул муну жакшы кылат. Жок, кайык жылыш керек болду, бүт баарыңар бир жерге сүрөгүлө. Бүт баары бир сүрөгөн жыл, анан кайык жанагы жылат да. Анысы кандай? Мына бүт баарыбыз эле өзүбүздүн оюбузду топтой билип, бири-бирибиз менен сүйлөшө билип, вообще проблема эмне болуп атат биздин Кыргызстанда, ошону көргөйүн мындай жакшы бир бүт баарыбыз чогулуп чече билсек, ошондо мен алдыга карай жылабыз деп ойлойм да. Ар ким өзүнүн эмесин турат депчи ойлой бербесе. Билбесе деле баары эле мындай сүйлөп берет го. Мисалы үчүн мен просто неге муну айтып кетип атам? Бизде соц тармактар көбөйүп баратат. Мисалы үчүн Трецте бир кино чыкса, баарды кино критик болуп кетет. Бирөө подкаст чыгарса, баарды подкастер болуп кетет, журналист болуп кетет. Анан негизи бирөө бир блогерлик кылса, баарды блогер болуп кетет, эксперт болуп кетет. Саясаттын жагын кылса, баарды саясатчы болуп кетет. Ошол болуп атпайбы биздики? Коронавирус учурунда бүт баарыбыз медик болуп керек. Бүт баарыбыз эле бир жат маска сатабыз. Баарды билесиз, мен кылсабы. Ооба. Анан эми, конечно, өзүнүн оюнда болуш керек. Адамдын ар биринин оюнда бир нерсеси болуш керек, стержень болуш керек. Бирок ошол стерженьге кантип келиш керек? Меники туура эле деп элечи, тияктан бияктан келелечи, мындай анализдеп этиш керек. Чын эле сенин подходуң туурабы мындай? Мындай азыркы экономикага туура келип атабы? Азыркы биздин заманга туура келип атабы? Биздин менталитетке, кыргыздарга туурабы? Ошонун баарын мындай чогуу алып барып анан бир ишти кылсаң, ушунда бир акыбети чыгат деп ойлойм да. Кайтып келсек, сиз адам менен күлдүргөн жакшы болгон үчүн блог тартып барсаңыз унутпайсыз, ошондо сиз кандай мына жашоодо эмне кылып күлдүрчүсүз? Не выступать этесиз? Ойлобойм, туура эле бар го. Подвалдарда выступать этет го, элдер күлдүрчү. Стендап сыяктуу. Эми калп айтпайын, эми ошондой деле мындай эмем бар болчу, ниетим бар болчу. Бир күнү чыгып мындай Абдулла Айманкулов, Күнөндөр Абылов акилерди көрүп жүргөнбүз да. Негизи ошолордун эмеси болуп калгам, мен фанат болуп калгам учурда. Ошентип чыгып мындай эметип коюу ниетим бар болчу. Анткени достордун арасында баарыбыздын эле досторубуз бар, ар кандай кругтары бар. Эми отурганда бир 5-6 киши отурсачы, бир тамаша айтсаңчы, баары эле күлөт да. Эми контент эле примерно ушундай экен. Ошол эле тамашаны бияка эле киргизсеңчи, алда эле баары эле күлүп атат да. Анан ошонусу кандай чактасын ачып получается, биякта деле болот болуш керек. Чакта получается, канча мына досторуңуз менен отуруп эле ошо тамашаларды өтөрүшүз. Ооба. Эми досторум менин тааныштарым баары эле билет, эми примерно ушундай капталдап сүйлөптөйбү же мындай бир эметип сүйлөптөйбү, ушундай бир жайым бар. Эми мактаныч болбосун го, эми бирок таластык болгону айтып коюш керек да, андай эле. Чувство юмора боюнча өзү негизи бул чөйрө, бул суроо мына көп талкуу жаратат го. Эми ошол чувство юмора болуш үчүн сен атаң үчүн төрөлүшүң керек, жок муну күлдүргөндү үйрөнсө болбойт депчи, өзү үйрөнсө болобу? Ооба, менимче үйрөнсө болот. Анткени бир ишти аркалай берсеңчи, ошонун бирдемелери чыга берет да. Допустим, мен үйдө жашайм да, бирок стройка жөнүндө кабарым жок. 10 жылдан бери жашап келем. Стройка менен аралашып баштадым. Уже крыша кантип салынаарын, тиги жанагы суу аккан нерселер кандай коюларын, кладка кандай коюларын, терезе кандай коюларын билем дагы, билип баштадым дагы. Үйдөн чыгып уже жанагы үйүмдөгү жанагы крыша тигинде коюлуп калыптыр, терезе мындай коюлуптур. Уже бир аз түшүнүп баштайм да. Юмор деле примерно ушундай экен да. Мындай кварцевый часы бар го, мындайчы. Сен аны монткин сайын иштей берет го.
примерно ошол экен. Любой эле нерсе, юмор болобу, жаман нерсе болобу, эгер өзүңдү жаман нерсе кыла берсеңчи, сен дагы мындай жаман нерсе кыла берет экенсиң да. Жолдон эле бирөө менен пипилет айтышып кетсеңчи, бүттү, ошол күнүчү 100% точно ошондой болот да. Даже бирөө менен пипилет айтыштың Кингсмен да айтышасың. А бирөөнү жок өткөрбөскө деп өткөрбөйсөңчү, Кингсмен да примерно ошондой нерсе да. Аны ойлойм, любой эле нерсе адам негизи эле күн өткөн сайын бир жакшы нерселерди үйрөнөр экен да. Анан сиз экөөбүз отуруп көп нерсе үйрөндүк бири-бирибизден, мисалы үчүнчү. Менин өзүңүз мен сизден үйрөнүм деп койду. Мен сизден үйрөндүм. Юмор деле ошондой экен да. Сен канчалык мен ошол жерге мындай кирип кете бергенден баштап дагы башка юморлар көрөт экенсиң, ошого жараша мындай өзүндөй юмор өсүп кете берет экен. А так тубасы эмес го дейм бул эми. Бирок юмор өсүп кетет турган мисал сизди көстү. Жок, өзүмдүкү негизи эле өзүм өстүм деп айта албайм эч качан. Эми аны жанагындай айтканда эми эл айтат да, ама эл өзүн элек жок деп коет го. Мен азыр бир күлүү аябай шумдук жарат деп рилс киргизсемчи, башы жакпай калышы мүмкүн да бирок. Мен аны шумдук юмордун эң чокусу деп ойлоп атсамчы, эгер эмне болбогон эле жок эне киргизейин ушу жарып кетет да. Мен түшүнбөй кеткенсиң да, эмне юмор, кайсы чагы юмор эмес. Элдердин настроениясы кандай болгонун түшүнүшү болот экен, мисалы үчүн. Мен акыл эгер базымда сурасам, элдерди күлдүрүү үчүн эмне керек? Мисалы үчүн мен күлдүрүм. Жөн эле бүт эле нерсечи күлкүлүү боло бербейт. Жашоодон алынса ошол күлкүлүү болот. Сиздин жашооңуздан бир нерсе өтсөчү, анан мен ошону тарта калсамчы, болгон дейсиң да. Анан жөн эле мен бирдеме тамашаласын, сен вообще аны көргөн да эмессиң өмүр бою, анда юмор десең күлкүлүү болбойт да. Андан кийин ошон үчүн ойлойм, жашоодон алынган бир нерселер алар ар дайым күлкүлүү болот да. Мындай ошону элдерге да жагат да, мына көйгөйдү күлкүлүү бир жагы менен алып келсең, элдерге да жагат чет да, ошондойчу какой-то бир моюн жайында бир оор жүк түшкөндөй болуп кетет, кээ бирөөндө балким ошол травма болуп келген, ай баарында эле бар турбайбы бул нерсе. Мен деле жүрсөм баарында эле бар турбайбы деп комментарийлерди берип койдум да. Орто балдардын эмелери тагдыры. Ошондо Могул орто балдар жөнүндө рилс киргизесиз го. Анан ал жакта 20 миң, 10 миң жактыруу болуп калсында, ошол жактыруунун только ортомчу балдар. комментарийге жазып коюшат, ортончу балдар биргебиз деп. Ультра лайк аттып кой. Жабыр по-любому направление жараша. Кыздар жөнүндө рилс тартсаң, кыздар өзүн таанып калат, жана жөн тул тийе бергендер, анан тиги бүгүн тамакты тияктыгынан жейсиңби деген аялым келинче башка бирөөнүн тамагын мактап койгондо деген сыяктуу бирдеңелер болсочу, аялдар өзүлөрүн тааныйт, байкуш эркектер өзүлөрүн тааныйт, же аялына катуу айта албай, же тигинти албай, мынти албайчы. Ошол мисалы үчүн аял жөнүндө багыттагы тамашаларыңызга жеңим тартынабы? Ошол видеолордун мындайча айтканда инициатору болуп аткан үчүн дарынбайт деле го дейм. Наоборот, ошону тартып атканына сүйүнөт болуш керек, билбейм. Сүйүнөбү эң башта? Нурлан Сабуров аялын тамашалай берет койчу. Бирок аны тамашаласам мен кетип эле калат. Же сиз кетип калат. Өзүм мен эсимде бир учурда вайндар өтө популярдуу болбоду эле. Именно сиз ушул вайн багытын тандадыңыз, ошо кыска видеолор киргизип эме кылгандырчы. Ошол жактан таасир алдыңыз беле ошо вайндардын? Таасир алдым деп деле айта албайм негизи, бирок конечно бүт баары көргөндөй эле мен аябай көп көрчү эмесмин, бирок ошол кезде биздин эң биринчи вайнда тартып чыккандар булар Эмиль Эсеналиев байкелер болот, ошолор дагы башкалар бар, эми атын деле атабай коеюн, бирок ошол байкелердин көрчүмүн. Казакстандан чыккан Сека Вайнсты көрчүмүн. Эми бирок примерно ушуларда таасир алдым деп деле айта албайм. Бирок муну какой-то бир жөн эле көрүп койчусуз, как биз сыяктуу эле көрүп койчу экенсиз да. Сиз жана айтып кеттиңиз, мисалы үчүн мен бир жерден жанагындай ауырат нерсени көрсөтпөш керек экен, улууларга урматтооңуз керек экен депчи. Ошондо бул эми жоопкерчиликте, сиз мындай тарбиялык насаат сыяктуу бир багытта алып атасыз да, кичине мындай жашыруун болсо дагы программа алып атасыз.
өзү ошол бардык блогерлер мына бир жоопкерчиликке ээ болот дейт го. Ошол канчалык чын? Албетте жоопкерчиликке ээ болосуң. Негизи эле Сиз айтканда мен сөгүнбөйм дедиңиз. Мисалы үчүн сөгүнгөндөр бар да. мындай да, аудиториясы болуп болбой деле сөгүнгөн уже негизде бул туура эмес, бир өрнөк да. Анткени ар бир кишинин өзүнүн аудиториясы бар. Блогер болобу, болбойбу, тиякта инилери болот, жакын туугандары болот, байкелери, бүт баарын айылдаштары, кошуналары, чөйрөсү болот да. Ар бир кишиге негизи күзгү да, мусулманга күзгү болуш керек деген сөз бар да. Мен ошол балдарга боло албай атыпчы, ошол балдарга боло албай аткан жанчы аудитория келип деле чумдук өрнөк боло ийбейт негизи. Аудитория болгондон кийин жана канча киши сени карап тургандан кийинчи уже сен каалап аткан нерселерди деле каалбай каласың. Мен балким мурун эми УПСМ тартып элем, строчка чыгып деле койчумун да. Азыр анча беше намым калмады. Уже чыга албайм. Мен каалап атсам, шашып атсам делечи уже чыга албайм. Анткени бирөө мени тартып алмак турсун, тартпай деле койсун. Көрсө делечи мен уже жаман өрнөкмүн да. Мен антип каалабым келген жок. Ой, деди жана деле чыгып жүрбөй. Мен эмнен кем дейт да. Мен эмнем кем? Мен же акпы дейт да. Анысы кандай? Конечно, бул өтө чоң ответственность, ошону биле жүрүш керек. Жанагы сөгүнгөндөргө айтып коет элем, бир күн калбайм силерди. Сөгүнгөндөр бул эме өзү эле айтып турбай, сөгүнүү уят нерсе депчи. Өзүн жооп берип турбай, анан кээде болот, эми Кудай ал жолду бастырбасын, бирок таң калам. Эмнеге ушундай депчи. Мисалы үчүн юмор тармагында дагы мисалы үчүн айтат да, юмор бир нерсе менен чектелбеш керек. Юморда сен ар жолдор менен өзүң эме кылсаң болот деп, күлдүрсөң болот деп. Мисалы үчүн келип сөгүндүрүп күлдүрөт. Билесиз, сөгүнгөн стендапта көбүнчөсү баары сөгүнүп эле айтат. Анан юмордо ограничение болбош керек, чыгармачылыкта ограничение болбош керек деп ушундай көп талкуулар бар да. Эми анда бүт баарыбыз эле батыш чыгыш турап кетпейлү анда баарыбыз эле. Биздин өзүбүздүн бир маалуулуктарыбыз бар. Кыргыздар эч качан, допустим, монтип кородо отурган жерде түкүргөн эмес жерге сөгүнгөн турсун бирөөлөрдүн көзүнчө. Эми башка жерлерге ал нормалдуу нерсе, бизге ал жарашпайт. Мен кыргызмын да, мен кыргыздын намысын сактагым келет до конца. Мен жанагы конкретно сурооңуз эмне болду ошондо? Мындай юмор тармагында сөгүнүү, мисалы үчүн ошол жак. Мындай да, менчи эгер бирөө мени укпай атсачы, мен ага барып катуураак айтам да. Катуураак айтам. Ал бир-эки күндөн кийин кайра эле укпайт. Жана катуураак айтып койгом да, мен уже дагы катуураак айтышым керек агачы. Эй, болду депчи. Дагы укпайт да. Бир аздан кийин барып согушум керек уже ал угуш үчүн. Анткени уже өтпөй баштайт. Сөгүнгөн эле примерно ошондой. Бир жолу сөгүнгөндөн кийинчи өлдөр ошол эле күлүп туруп алат. Кийинкисин дагы көбүрөөк сөгүнүшүң керек. Кийинкисин согушушуң керек. Анан ошондой эле жүрө бересиң анда өзүңдү эметип эле. Өтө турган юмор бул сөгүнгөн сөз жок эле, бирөөнү шылыңдаган нерсеси жок эле, бирөөнү кемсинтүүсү жок эле, негизи юмор деле кылса болот мындай деп ойлойм да. Менчи ушул сөгүнбөй, жаман уят нерселер көрсөтпөй күлдүрүү бул высший пилотаж. Анткени мындай жеңил нерсе сезилет да, сөгүндүрүп күлдүргөн же бир уят нерсе мындай жеңил күлдүргөнгө сезилет да. Мен деле азыр бир аябай катуу сөгүнсөм уже өзүм эле клоунмун да. Ооба да. Жок, кечиргиле просто мен өзүм дагы бул маселеде эме бар. Кошуп кетет эмеси бар, бир блогер чыкпады беле, бир мага окшош экен. Анан эме боюнча тамашалайт. Жаман нерсе жөнүндө тамашалайт. Анан мен комментарийме жазып баштайт, сен эме турбайсың, ушул турбайсың. Кийин ал публично кечирим сураган. Келбет окшош бекен, э? Келбет окшош экен. Анан чынын айтканда мага жаман тийди да. Көп адам мага комментарий жазды. Болбосо мен өмүрүмдө андай тамашага жакынбайм дагы, анан андай нерсе кылбайм деле. Ал кыргыз тили менен жаман көрүнүш нерсени кошуп тамашалаган да, сөгүнүм. Анан эми окшош болуп калып мага канча жаман сөз жазылды да. Мисалы үчүн жаккан жок да магачы бул. Не, карабайсыңбы? Эми сенчи уже канча жашта боласың, чоң эле боласың, сага жакпай атат да, ошол нерсе сага жакпай атат. Сен ооба жаман көрүп койдуң. Бирок өсүп келаткан поколение бар да, тиякта 1-2, 3 класста да көрүп атат алардычы. Алар муну уже нормальный нерсе экен деп ойлоп атышат да. Мунучу сөгүнгөн нормальный нерсе турбайбы? Кыргыздар эле сөгүнөт турбайбы?
А бул каяктан келген нерсе бизге? Бул биз саясуу тарагандан баштап эле ошолор менталитетин алып калганбыз да. Үйдө бири бири менен сөгүнүп эле жатышат, анан үйдө тамеки чегишет. Бул нерсе бизде жок негизи. Анан биз эң жаман таасир эткен жери, макул чоң кишилерге бул влиять этпесин, балким алар муну жаман көрүп коёчат. Жаш поколенияга жаман болот да булчу. Биз аларды уже түз силер да сөйлөгүлө деген нерсени алып келет да. Анткени ошол блогер балким сага жаман көрүнгөнгө эметчи, алардын кумири да. Туурабы? А сен кумириң эмне кылса, ошону кыла бересиң примерно. Айтар, бул эми бир басалып белгилеп айтып кетейин, өтө жаман көрүнүштө. Мен мисалы үчүн мен тамашалаган да жокмун, но тамашалабасам да ошо бирөөнүн жаман сөзүнө түшүп калган айтымдай. Обидно экен да. Аябай обидно экен да. Сен Кылбасаң кылбаган нерсеңе жаман сөз ордогансың. Ошондуктан эгер балким ушул адамдар болгон болсо, ал мен эмес. Бир баса белгилеп же көзүңөр чоңураак ачык кыласыңарбы? Мен да адамдар таң калам да, бир аз карап койбойбуз деле. Багычасынан кирип сурамчы. Антип мындай экөөбүз да эки башка баалуулуктарды камтыйбыз да, ошо окуш болуп калганбыз. Жана жалбыр ыргытсалбайлы. Жалбыр ыргытпаш керек. Табалуу. Табылып жалбыр ыргытсалбы. Жакшы Өзү эле табалуу. Слип эле койбосо так. Ушу вайн тартып өтүп жашоодо несерьезный болуп калганга коркунучу барбы? Жашоо несерьезный коркунучу барбы? Негизи эле коркунуч деген сөзчү бир аз эмеби деп ойлойм да. Ушул Джо Диспензанын эме деген китеби бар. Квантовый войн деген китеби бар. Ошол жерде айтат, сен эмнеден корксоң, ошол сага келет деп айтат. Сен оорудан корксоңчу, бир оорудан корксоң, ошол оору сенин келет экен бир күнү. Сенчи эгер кедей болом, анан тигиндей болом деп элечи, бир нерсени ойлой берсеңчи, ошол болот экен бир күнү. Биз көбүнчө ушун айтып кетчүбүз, черный касса деген нерсе бар го. На черный день деп акча таптай беребиз тиякачы. На черный. Почему на черный день? Почему не на белый день? Ну, черный день күтөтөбүз, анан келет да, конечно, ошол нерсе. Анан жанагы коркунуч деген нерсе ушул болбош керек деп ойлойм да. Экинчиден, серьезный деген болсо, серьезный адамдар бар да. Серьезный адамдар бар да? Öyle серьезный. Движениялар не серьезный да. Бирок не серьезный адамдар бар, серьезный движениялар серьезный да. Анан кийин анда не серьезный болуп калды. Эгер жанагы өзү не серьезный көрүнүп, бирок жолдору серьезныйраак боло турган болсо, анда коркунуч боло берсин да. Анда мен лично ыраазымын. Анда серьезный боло берейин. Андан көрө серьезный дүңкүйүп тургулу, мында эч кимге мында же жаманым жок, же жакшым жок. Ошону тургучу андан көрө бир аз не серьезный болуп, бир аз элдин көңүлүн ачканга жарап турсам, балким мага ошол дагы жакшыраак деп ойлойм. Өзү негизи мындай, жашоодо сиз ушул вайнда иштейсиз да, адамдар маны элесин мындай болду эле учурлар сизди барбы, несерьезный кабыл алып, бул жана вайнерде тамашалоо деп сиз мындай сени прикол кылышкан, эми бир жерден мен түшүнөм да, бир ыңгайсыздык жаралышы мүмкүнбү деген. Билбейм, балким рилстерим көп тармактуу болгон үчүн видеолорумчу, эми тиякты деле аткарам, бул персонаж бар, атасы олком, апасы олком, эжеси, аялы, анан иниси көп болуп калгон үчүн эми уже кайсы жеринен айтышты деле билбей калат окшойт адамдар, эми көп деле болгон жок андай. Мисалы үчүн мен сизди көрөм, айтам го, көрсөм эле күлкүм келе берет. Видеолоруңузду көрүп, уже бир ассоциация пайда болуп калган да. Мен мага наоборот ошол нерсе жагат. Анткени эми жылмайды садака дейт го. Жылмайдычы, бирөөнү жылмайтсаңчы, анда мага чындап көңүлгө жагат. Сен жылмайып турсаңчы, азырчы, мени карап мындай үңүрөп турбайчы, мындай жылмайып турсаңчы, мага наоборот жагат да. Сонун койбу? Мындай, Алла Тааланынчы бүт ысымдары 99 ысым болуп, бүт бар позитивдүү экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим 114 сүрөнүн 114-үндө бисмиллахир-рахманир-рахим мээримдүү райым деген келет экен. Ошон үчүн биз канчалык мээримдүү болсок, Алла Таала айтып атат, силер мээримдүү болсоңор, мээримдүү Алла Таала өзү айтып атат, мээримдүү райымдуу болот да. Биз ошондой болгон сайын адамдар да бизге жакындайт экен да көбүрөөкчү. Анан каардуу эме пресекающий деген бир-эки эле эмеси бар да. Мындай адамдар серьезный болгончу, мындай эме болгон бир-эки эле ысымы бар экен да, Алла Тааланын дагычы. Анан ошого жараша анан биз дагы затыбызга жараша мындай бир аз көңүлдү ачып эле жүргөнүбүз оңду деп ойлойм. Итак эми мондай кандай согуштар болуп аткан заманда жашап калып атабыз, ар кандай чоң проблемалар болуп аткан заманда кичинекей нерсени мына проблема кылбай жашаш дагы тууралуу деп ойлойм да. Өзү эми атактуулукту ушул кантип көрүүчүлөр чогултуп, катталуучулар чогултуу жолдорун билдик. Бирок билгенден кийин да башка көйгөйлөр бар да, тескери жагы. Керек адамдар ошолорго жеткенден кийин эме болуп калат. Адамдар тааныбай калат. Өзгөрүлүп калат.
бир аз мындай башын бегере көтөрүп коет. Буту учуна эле басып калат. Эми түшүнүп атасыз да, бир аз. ооба кантип ооба түшүндүм мен сизди. Ойлойм эгер жашоодо болуп аткан ар бир жашоонун бир жакшылык нерсе болуп атса жашоодончу ошону Кудай Тааладан деп билсең сен эч нерсеге өзүң жарабайсың, сен себебин эле кылып атасың, сен себепкер элесиң. А сени ар жактан Кудай Таала жылдырып атат. Эгер сен бир жаман нерсе кыла турган болсоң жашооңдо ал сенден деп билсең, жакшы нерсе боло турган болсо Кудай Тааладан деп билсең, эми сен жанагы бир аудиторияны чогултуп атасың, просмотр алып атасың, лайк алып атасың да, уже ал жерде сен эмес. Анын алып аткан Кудай Таала кылдырып ал сени. Уже сен уже автоматически ал жерден зазнавательство кете албайсың. А качан сен ушуну мен кыйраттым, муну мен тарттым, лайкты мен үчүн чогултуп атып, мен харизмам жакшы экен дей турган болсоң, конечно, зазнавательство кетесиң. Жана эмедей да бир кишигечи бир конференция болуп турду, актылуу залда чоң көп киши чогулуп, бир кишиге ай сүйлөп коңузчу, сиз жакшы сүйлөйсүз деп тур да. Сүйлөп, ай жок деп тур. Ой, сүйлөп коңузчу, ушунча эл карап турат деп. Ой, жок. Ой, сүйлөп коңузчу эткенде, макул, бир шартым бар дейт экен. Сүйлөп чыгам, бир шартым бар экен. Десе, бүт отурган адамдар мага 1000 сомдон берип чыгышсын азыр дейт экен. Макул дейт экен. Чыгып барат, бүт баарына 1000 сомдон чогулуп чыгат экен. Анан чыгат эле 2-3 пачка моундай акча менен чыгат экен. Сүйлөйт экен. Действительно жакшы сүйлөйт экен. Соёгу сүйлөп, бүт баарын эмесинен канып, муңкуман канып, ай жакшы сүйлөдү, кол чаап анан айтат экен бирөө, эми ушул жакшы сүйлөдүңүз, рахмат чоң. Эми могу акчаң келип калды, мен сыр эмнеде, эмнеге чогултуп алдыңыз десе, мындай акчаң болгондо да мындай уюрду сүйлөп каласың деп коет. Ансыгандай ошо өзүмөн экен депчи, көп кишилер ошентип уюрум болуп туруп алат экен да. Жок, негизи биздин мен эчтекеге жарабайм, Кудай Таала деп Хабиб айтат го, ошону бир деп эсептесең, ошол сенин ийгиликтериңдин, сен жетишкендериңдин эң главный причинасы жалгыз эле Кудай Таала деп ойлосоң, ошондо мен ойлойм эч качан мындай кайкалактап көкөртүп кетпейсиң да. Келечекте эмне кылайын деген пландарыңыз бар? Мисалы үчүн сындап бересизби? Мисалы үчүн мен сындапыңызга барып көрмөкмүн. Ооба, келиңиз, буюрса барып андай ниеттерибиз бар. Эмне кылып аткен? Андай тамаша айтат экен. Гүлдүрүп алабы экен. Ооба, буюрса күлдүрүүгө аракет кылабыз, көрсөңүздөр. Бирок азыр эң биринчи максатыбыз жакында кино тартып жатабыз. Кинобузга келиңиздер, күзүндө чыгалы деген ниет бар. Ошол эле өзүбүздүн эле байдар тартып жүргөн кино комедия жанрында ошо анан ошо келечекке эгер жакын пландар боло турган болсо ошо күзүндө кино менен чыгабыз. Кээ бир ошо режиссерлор, продюсерлер колдоп чогуу кино тарталы деп чыктык. Ошо эми келечекке азыркы пландар пока ушундай. Азыр кино жөнүндө пока эчтеке белгилүү эмес. Жакында чыгып баштайт экен. Сценарий уже жазылды. Сценарий жазылып бүттү. Мында такыр эле на уровне слов эмес, бул сөз эле деңгээлинде эмес, чын эле сценарий жазылып бүттү, уже жакында 15 күндө сценарий баштайлы деп турабыз. Съемканы баштайлы деп турабыз. Жакында Улуттуу Ош жергесине тартылган буюрса. Буюрса пландар чоң экен. Негизи сиз биринчи интервьюңузда кандай болуп атат? Кандай болду? Мындай балким айта албаган нерсеңиз болуп калдыбы? Сурап коеюнчу, биз кийин дагы тамашалап. Конечно, аябай сонун болду. Мага аябай жакты. Негизинен эле башынан эле подкасттарды аябай көп көрбөйм, бирок көрөм. Бирок эң көп көргөнүм ошо Накта подкаст болуп эсептелет. Анткени суроолордон дагы жооп берген кишилер дагы жагат, суроолор дагы ордунда. Анан ойлоп койчумун, Кудай буйруп бизге дагы ушундай күн келип калар, биз дагы суроо берип калабыз, бирөөнүн балким пайдасына жарап калабыз депчи, балким бирөөгө мотивация болуп калабыз дегендейчи. Анткени мына 2 жыл мурун эле менин эле подписчиктерим только тууган туушканым, кошуна колоң, андан жана досторум эле болчу да. Азыр эми буюрса Кыргызстандын канча бир бөлүгү бар деп эсептейм. Анан ошого дагы бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн элимди ойлоп деген менен чогуу келдик. Балким бир аз мотивация болуп калабы деген ниет менен подкасттарга Накта подкастка мындай келчү үчүн айтсам, чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Көп эле коноктор бар болуш керек. Арасында мени татыктуу деп билгениңиздер үчүн өзгөчө рахмат. Өзүн антип эсептебейм, татыктуумун деп эсептебейм. Биздин көрүүчүлөр бул жердин сөз түрдө айтып эме кылыш керек, чечиш керек. Татыктуу кандай болду, кызыктуу эмеспи? Чечүүнүн бир эле жолу бар да. Жактыруу менен басуу, жактыруу басып комментарий калтыруу. Ошол орун канчалык көп болсо, ошончолук жакшы сиз элге сиңипсиз, жагыпсыз деген билдирет да. Ошон үчүн достор, жактыруу акысыз. Ага акча төлөнбөйт. Комментарий кирип жазганыңызга акча төлөнбөйт.
аны көрүп атып параллельно кылса болот. Ага өзүнчө убакытты бөлүү керек. Көрүп атып бара жазып кетсеңиздер жакшы болот. Бул Жандил Байкедагы кандай бир салым туурабы? Салымбеков эмес, бирок салым. Негизи эле мен дагы өзүнчө айтып турган нерсе, ушу мен бир ролик тартып атсам, ушу мага лайк басып, комментарий жазып аткандарын, мага директ жазгандарын баарын көрөм, баарын туям. Чын эле баары менен сүйлөшкүм келет. Менчи бүт баарына убакыт бөлүп көчөлөрдө тааныштыктар менен жолугуп калсам, кээде тогушуп кетем алар менен, айылдарына кетип калам, мындай. Элдер менен сүйлөшкөн мага деле жагат да. Бир жолу болгон ушундай, бирөө менен таанышып эртең үчүн шашылып да жүрөм андай. Чыгый. Өзүм ушокмун. Эмесиз го? Эме Англияда билесизби, N'Golo Канте деген футболчу ойногон. Бир жолу ал болельщиктер менен жолугушуп калып матчтан кийин. Алар менен түнү бою PlayStation ойноп туруп, эртеси менен уктап алардын үйүнө калып, эртеси күнү кайра тренировкага келип туруп. Меники да ушундай болгон да. Точно ушундай болгон. Эми түшүп келатам. Бир жолу көчөгөн келатам. Анан бир аз бошураак болчумун. По-моему, мешиттен чыксам эле ошоктон бир байке менен таанышып эле, "Салам алейкум, ой, жаңасың, жакшы аткарасың, жакшы атасың" деп, рахмат байке, жүрбөйсүң чай ичели" деп. Чай ичип аткан, тамак жок экен. Тамак ичпели, жүр тамак ичип келели деп. Эмне жейли, шашлык жейли. Мен шашлык эме жакты бирдеме жүргөн, тоой жүрөбүз бир убакта. Ошакта жатып калдык. Эртеси күнү келгем мен деле. Мындай адам айтып атпаймынбы, мындай жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт го. Мындай любой эле адам менен жакшы сүйлөшүп келсең, любой эле сөз табылчудай да. Анан жана айтып кеткениндей, мен ошо бүт катталуучуларымды аябай жакшы көрөм. Лайктар үчүн вообще мен аябай ыраазымын. Лайк, комментарийлер үчүн мен үчүн бул чын эле мындай прям мен максатым болбосо дагы, ну, жүрөктү жибиткен жакшы бир нерсе да. Сиз ушул биздин интервьюлар боюнча, подкасттар боюнча бир вайн тартып коюшуңуз керек экен. Эме тартып койсо болот, конечно. Жактан бирдеме сөз, за кадрдан бирдемелерди, анан эмелерди жана суроолор берген аронатив ведущийлер бар. Ошолор эми сиз аны жакшы билесиз да, балким көрүп калсак, тоже жакшы болот. Жандил байке силерди жөн бош кол менен кетирбеш үчүн айтты. Мындай бир конкурс сыяктуу кылалы деп чечтик. Сиздер балким азыр көрүп аткандын арасында блог кызыккандар бар. Именно сизге окшоп күлдүрөм деген адамдар бар да арасындачы. Бирок мындай бир түрткү жок да. Кылганга причина таппай жүргөн. Анан эми мындай. Эгер сиз Жандил байкединкиндей стилинде видео тартып, ушундай киргизип, жакшы видео кылсаңыз, анан ошол Жандил байке жакса, Жандил байке сизге белек берет. Мага балким жагат да. Күлдүрүш керек да. Балким сөзүм салат, жакпагат. Анда, конечно, уже жакпайт. Жок, ошо өзүңүздөр видео жазасыздар. Видео жакшы болуп калып, Жандил байке жакшы. Ошондо бизден делек бар. Сизде жай намаз дедиңиз. Менде де жай намаз бар. Всё, менден жай намаз болот. Анда тартыңыздар, буюрса бизден жай намаз. Түрк болсун, Жандил байкени отмет кылган унутпаңыздар, чтобы мындай өтүп кетпеш үчүн. Описанияңыздарга, комментарийге же жирекке жөнөтүп, бирок жирекке упадым. Отмет кылып, короче, бар жактан кылып коюңуздар. На всякий случай. Анан ошолордун арасынан тандап, биз ошол белектерди беребиз. Менин бир жай намаз, сиздин бир жай. Болду. Бирок эгер көтөрүп кетсе, бардыгы жай намаз. 5 жай намаз дейинчи. 5 жай намазбы? Сенден 5 жай намаз, 10 жай намаз болсо вообще. 10 жай намаз. Всё, 10 жай намаз. Бирок жөн эле берип коюп, жөн доставкабыз жөн кылышып беребиз, балким алар билсе, мүмкүнчүлүк болсун да. Андан да жакшы. Давай. Совет сурайм десеңиз келип турчу. Мен только замын. Эгер бирөө үйрөнөм деп бирдеме болсочу, мен үйрөткөнгө только замын. Мен мага жагат. Эгер мен бирдеме билип атсамчы, мен бирөөгө үйрөтүп калайын деп эле аракет кылам да. Ушул да билип калсын, ушул да кылып калсын депчи. Балким азыр шашлыкка дашып кетебиз. Кеттик азыр эле. Жакшы болуп чалып туруп берди. 12 адам шашлык кылып блоктарды басып киргенбиз. Өзүнүздөн мен бул чыгарылышта көп өзүмө пайдалуу нерселер алдым. Эми башкысы бул чыгарылышта бир жерден кайгырган жокмун. Мындай эме болгон жок, скучать этип кеткен жокмун. Сизге рахмат, Алла разы болсун. Ушу келип туруп, убактыңызды бөлүп, баардык өзүңүздүн мындай жашооңузда болгон нерсени бөлүшүп, тамаша кылып, элдин маанайын көтөргөнүңүзгө рахмат. Негизи жанагы көп жашаган көп билбейт, көптү көргөн көп билет деп коет го. Анысы кандай, сен дагы аябай ой жүгүртүң, терең бир жигитсиң, ушуну жазбай элдин кызматында болуп, ар дайым Кыргызстандын сыймыктанган жигиттеринин катарын толуктап жүрө бер. 2 күнү убактылуу болуп, ушундай кат айтып жатсаңыз, мен таныс болсом ачып өлүп кетмекмин. Ар ким коет. Трасса бирөө жазат да, бул экөө келе соң эч келе. Серьезно окуган. Серьезно эле окуйбуз, бирокчу.
Сиз надо. Надо будет серьезно деле болуп коебуз. Серьезный адамдар менен серьезно деле сүйлөшүп коебуз. А бирок кат бербегиле да. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер ушул нерсени көрүп, ушунча эмгегиңиздерди кетирип убакыт бултажым керек да, эми Жээнбекке разговор кылса. Жок, бүтүнүш колду, язык. Эгер сиздер ушунча убактыңыздарды кетирип, ушул жака көңүл буруп кеткенден кийин кура албастан жактырын басып кетсеңиз жакшы болот. Анткени бул бизди колдоого, бизге колдоо болгон, бул биздин мотивацияга, кийинки чыгарылыштар жасаганга көбүрөөк эмне берет? Түрткү берет. Ошондуктан буну унутпаңыздар. Жандил байкеңиз Instagram баракчасына катталыңыздар, менин Instagram баракчама катталыңыздар. Анан обязательно конкурска катышканды унутпаңыздар. Ооба, лайктагы азыркы тил менен айтканда бир ыраазычылык билдирүү болуп калбадыбы? Анан бирөөгө рахматын айта албаган, ыраазычылыгын билдире албаган Кудайга да билдире албайт дейт. Ушул сөздү кайраламашайды, жактырып бастырыш үчүн. Катталыш керек эми мун сөзүнөн катталыш керек. Катталуу бул ыраазычылык. Сен катталып. Макул. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы чакырасыздарбы? Эгер Эгер эмне? Мен келем чакыргыза. Келем. Жок, келечекте сиз стендап кылыңыз. Стендап кыласыз да. Ооба. Стендап кылып, ал жактан дагы көп кызык нерселер пайда болот да. Кызык нерселер айтууга толуп калганда, буюрса дагы экинчи чыгарылыш кылабыз. Эгер эмне элибизге жагы Жакшы, анан жолунда чыгарып берип, биз дагы эч кимден лайк болбосо, комментарий болсо, долго чыгарып кеткен. Бирок болгон минус. Бирөөнү сен атаң көргөн, бирөөнү мен апам көргөн. Булар өзүлөрү деле көргөн эмес. Бирок эгер жактыруу болуп жакшы болсо, кийин келечекте айта турган нерсе болот, аны сөз түрүндө жолугушабыз. Эми мисалы үчүн сиз үчүн көп эле көрүүчүлөр көрдү го дейм. Жакшы жаңы жактарын. Буюрса. Эми точно кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Görüşkence.